Арбаңыздар, ардактуу адабият ышкыбоздору. Белгилүү жазуучу Зора Сооронбаеванын Чоочун киши романын улантып окуйбуз. Өз жеринен бул жерге бакыт издеп келаткан кыргыз уулун казак калаасы өз боорундай кучак жайып тосуп алгандай болуп көрүндү. Шаарга кире бериште ак жол той боло көр, айланайын бир боордош казак жери, мен сенден коноорго туур издеп, тууган издеп келатам деген тымызын ой тилек менен тасмадай созулган асфальттан көзүн албай, жолдун таманын тешетиктеп, кош колу рулда келаткан жигиттин жүрөгү бирде алеп желеп болуп, бирде дүпөйүл согот. Алар түз эле баягы өзүн телеграмма берип чакырган жолдошунун үйүн көздөй бет алды. Толкунбектин жанында команда берген офицерлерге окшоп, эми оңго, азыр экинчи көчөдөн солго буруласың. Бул Курмангаз атындагы проспект, түз эле айдай бер. Ана тетигил 9 кабат үйгө жеткенде, ошонун короосун көздөй имерил, деп Зинат келет. Пай, тимеле жонумдан теракты. Машина токтоору менен Толкунбек эки колун таштап шалдырай түштү. Кыймыл укмуш да бул жерде. Тимеле Москванын көчөсүндө бараткандай сүрдөдүм. Сенин эске тутууң укмуш экен, Зинат. Балкондо бир нерсе кылып жаткан Галия машинанын номерин көрүп, күйөөсүнө угуза сүйлөдү. Жакан, кантседа биздин меймандар келди. Кана? О, биздин кыргыз агайындар келген тура, деди жигит шаша сүйлөп. Бул астынан тосолук. Галия менен Жакан чыгып баратып, Толкунбектер менен эшик алдынан беттешип калды. Ойбай, Толоке, келишиңиз менен? Достор кучакташып көрүштү. Арадан 2 күн өтпөй, Жакан өзү начальник болуп иштеген ПМКнын жанынан фундаменти курулуп бүтүп калган турак үйдүн курулушуна Толкунбекти бригадир кылып дайындады. Сөгүшүңдү алдыргандан кийин дароо башка кызматка которобуз деп убада берди начальник. Жаңы жер, жаңы иш, жаңы коллектив менен жуурулушуп кетүү Толкунбек үчүн оңойго турган жок. Ал жердегилер Толкунбекти дегенде эч нерсе билбеген кол бала сыяктуу анчейин тогото беришпей жүрүштү. Бири бирди айтса, экинчиси экини айтат. Мастер мындай деди десе, прораб мындай деди дейт. Жигит алардын сөзүн унчукпай угуп, сырын ичине катат. Биринчи жолу бул жерге Жакан өзү курулушчулар менен Толкунбекти тааныштырганы алып келгенде, өзүнүн билими жөнүндө да, мурда башкы инженер болуп иштегендиги боюнча да суранып жатып, эчтеке айттырбай койгон. Начальник бар болгону, бул жигит мындан ары силер менен чогуу иштейт, бригадир болуп. Өз ишин жакшы билген тажрыйбалуу курулушчу. Бириңе бириң туура түшүнүп, бир туугандай болуп, жуурулушуп кетериңерге ишенемин деген. Бирок ошондой болсо да, үйрөнбөгөн бейишиңден үйрөнгөн тозогуң артык дегендей, жүрөксүгөн бир иш болду. Бир жума бою Толкунбек эч иштебей, тигилерди өзүнчө байкап, сүйлөшкөн сөздөрүн угуп, иштеген иштерин көрүп, унчукпай жүрө берди. Бардык эле анан калса Толкунбек чет мамлекеттен келген шектүү адамдан бетер ага сынагандай карап, сактана сүйлөшөт. Кээде жумушчулар эле эмес, мастер деле кантер экен дегенсип, кычаштык менен өзү билип турган ишин дагы билмексен болуп сурай берет. Толкунбек болсо алардын сынап жатканын байкабай эле, сураган суроолоруна сөз менен эмес, иш менен практика жүзүндө жооп бергенди жакшы көрөт. Курулушта жашынан иштеп, башынан шамдагайлыкка, тыкандыкка, чыдамкайлуулукка, брак чыгарбай сапаттуу иштөөгө көнгөн жигит бөтөн жер, бөтөн эл, бөтөн коллективде мурдагыдан дагы шайдоот болуп кеткенсиде. Анын бардык максаты өз кесиптештеринин ишенимине ээ болуу, аларга жагуу. Ооба, ал ошентип жүрүп, бат эле өзү менен бирге иштеген коллективи менен кандай таанышып, кандай алынышып кеткенин билбей да калды. Көрсө жумушчу деген калк бирин-бири тең сынап, бирин-бири тез таанып билишет окшобойбу? Ал жумушчу менен жумушчу болуп, эмгектин кайнап жаткан жерине сүңгүп кетти. Өзүнүн не кыргыз, не казак, не орус экенин дагы жакшы ажырата албай калды. Эмнеси болсо дагы алар менен жалпы тил табышканына сүйүндү. Бул Толкунбектин биринчи жеңиши болчу.
Баарынан дагы ушул карапайым адамдардын мүнөздөрү менен пейилдери, ниеттери менен тилектери, ал эмес өздөрүнчө же бири-бири менен сөгүнүп кеткен кээ бир кыялдары баардык жерде, баардык курулушта бирдей окшоштугу Толкунбекти таңдантат. Жумушчулардын үндөрүн, сүйлөшүп жаткан сөздөрүн угуп, өзүнүн кайда иштеп жатканын да кээде унутуп ажырата албай калат. Миша, тирүүсүңбү же өлүп калдыңбы? Кана аралашма деген аялдын сөзүн удаалаш ар жактан эркектин сөгүнгөн үнү угулду. Жаагың сынган жес тумшук. Ажатканага кирип чыгууга да убакыт бербес болду. Макуу дейт тигил аял жиндене. Ушундай шашылышта кандай акмак ишти токтотуп коюп ажатканага барат экен ыя? Эртең менен үйүңдөн чыгаарда төгө чыккан жок белең. Азыр түшкү дем алыш болуу элек, уктуңбу? Толкунбек тигилердин сөзүн угуп бырс күлдү. Кудай тобо, кадимки эле баягы биздин Елизавета Ивановна менен Сергей Сергеевичтин өзү. Алар да майын чыгара иштеп, майын чыгара сөгүнүшчү эле. Шумдугуңгур дегиле курулушчулардын топурагы бир жерден алынса керек. Толкунбек баягы жакан ээрчитип келгендеги сөз бойдон мен бул жерге келгенге чейин Сумуда башкы инженер болуп иштегемин, курулуш боюнча жогорку билимим бар деп жан кишиге айтып, жан кишиге мактанган да жок, көтөрүлгөн да жок. Ал эмес жогортон ылдый карай кулап түшүп, жумушчу болуп калдым деп басына да койбоду. Ал эч кимге ички сырын айтпаса деле өз жөндөмүн өзү жакшы билет. Толкунбек инженер менен прорабтан, мастер менен бригадирден баштап эмне иштээрин, алардын аткаруучу милдеттерин беш колундай түшүнөт. Чын-чынына келгенде бригаданын бригадири деген курулуштун атасы эмеспи? Ал адам курулушта кандай татаал иш болсо дагы билиш керек. Бүтпөгөндү бүтөөгө, кыйшайганды түзөөгө билгичлик менен жетекчилик кылып иштөөчү мастерден кийинки адам бригадир эмеспи? Бул объектке келер менен өзүнө тиешелүү болбосо да, адегенде эле курулуштун чиймелери, анын долбоорлору менен таанышып чыккан болчу. Бул 5 кабат үйдүн курулушу аяктаган кезде шаардын чет көчөлөрүнүн биринин көркүн ачып, көргөн жандын көз жоосун алган, жашоого баардык шарт, баардык ыңгайлуулугу менен айырмаланган дагы бир имарат пайда болуп чыга келет экен деп ойлоду Толкунбек. Бай, Алматынын куруп жаткан курулуштарына, салып жаткан имараттарына кандай адам кине кое алат? Шаарыбыз мындан ары кеңдикке карай өспөстөн, асман мелчиген бийиктикке карай канат сермеш керек деп айткан. Жакандын сөзүн ойлоп келаткан жигит курулуштун жанына келип токтоду. Ошол замат бригадирдин бүтүндөй ою жаңыдан бетон блоктор коюлуп бүткөн фундаментке сүңгүп кетти. Бул бүткөн ишти дагы бир сыйра текшерип чыккандан кийин гана курулуштун дубалдарын тургузууга көмөктөшө баштады. Үй куруу фундамент тургузуудан башталат, деди Толкунбек жанына келген жаш жумушчуларга карап. Сен жигит, фундамент имараттын эң маанилүү конструктивдик элементтердин бири болуп саналаарын түшүнөсүңбү? Эми тез эле иштеген ишибиз көзгө көрүнө баштайт. Оюнда мындан аркы иштеле турган иштерди көңүлүнөн өткөрүп, ой толгонуп турган Толкунбек ушинтип кобурады. Ошол эле күнү жумушчулар курулуштун булуң бурчуна темир арматураларды коюп бекиткенден кийин аларды бетон менен толтурууга киришишти. Толкунбек мурда мындай иштерге көпчүлүк убакта ооз-эки гана көргөзмө берүүчү. Кай бир учурларда гана курулушчулар байкостон калпыстык кетирип жатканда же болбосо адам күчү жетишпей иш токтоп кала турган учурларда өзү аралашып кетпесе, минтип такай туруп иштей элек болчу. Кечинде үйгө аябай чаалыгып кайтты. Күйөөсүнүн келер жагын карап, балкондо турган Зейнат Толкунбектин келатканын көрүп, ичи эңшериле түштү. Бул байкуштун кебетеси таза келишип калган го. Эмнеге эле жөө кетет куурап? Шаардын тээ четине жеткенче качан? Жок дегенде кайра келатканда жумушчуларды тарткан машина менен жетип албайбы? Жөө басуу адамга пайдалуу деген принцибин өлсө да адамга бербейт экен да бул өзү. Аял ойлогон оюн аягына чыкканча болбой, Толкунбек да келип калды. Балкондон шаша чыгып, күйөөсүнүн алдынан утурлай басып тосуп алды. Аялынын көзүнө күйөөсүнүн кашкайып агарган тиши менен жайнаган көзүнөн башка таза эч жери калбагандай болуп көрүнүп кетти.
Бирок анткен менен Толкунбектин кабагы жарылып, уурттары жыйрыла күлүңдөп турушунан келиндин көңүлү жай боло түштү. Зинатка мен кирмин, көрүп турасыңбы? Башыман аягыма чейинки чаңды деп, мойнунан кучактай калган аялдын маңдайына эрдин акырын тийгизип өөп койду. Аңгыча ары жактан көрүнгөн Галия. Аябай чарчаган кебетеңиз бар? Анын үстүнө бүгүн күн бөтөнчө ысыды. Талаада ачык асмандын алдында иштеген сиздер эмес, көлөкөдө отуруп Зинат экөөбүз ысыкка чыдай албай канча жолу душка кирбедик? Балык болуп кетпесеңиздер эле болду. Галия күлдү. Аяш, душка кириңиз, бардыгын даярдап койдум. Аңгыча эки баласын бакчадан алып, Жакан дагы келип калды. Толкунбек менен кол алышып, көптөн бери көрүшпөгөндөн бетер достук мээрим менен жайдары учурашты. Кандай алабал? Көнөйүн деп калдыңбы же дагы деле койго келген жат эчкитей болуп аралашып кете албай жатасыңарбы? Жок Жаке, дурус, бири-бирибиз менен көнүшүп калдык. Бүгүн үйдүн керегесин көтөрө баштадык. Толкунбек өзүнө бирдеме жетпегенсип, өзүнөн өзү көңүлү бөксөрүп, коңултуктап турду. Анан Абай менен Жабайды издеп, эки жагын карап минтти. Балдар келди беле? Галия кийим которгон алып кирди го. Аркы бөлмөгө Толкунбек балдарды чакыра баштады. Жабай, Абай, кандайсыңар? Келгилечи мында. Толкунбек эки баланы ушинтип чакырып жатып, өзүнүн жанаты менен эгиз уулдары Асан Үсөн эсине түшүп, эсеңкирип, жүрөгү сызыла түштү. Бөбөктөрүн чакырган кызынын үнү да, сөзү да кулагынан угулуп турду. Асан, сен кимсиң? Асансыңбы же Үсөнсүңбү? Үсөн, сенчи? Үсөнсүңбү же Асансыңбы? Толкунбектин көзүнө жаш айлана түшкөнүн өзүнөн башка эч ким байкабады. Ушул саамда алдына Абай менен Жабай жарыша чуркап келип тура калды. А Толкунбек болсо башка балдар эмес, өз балдарын көргөнсүп, экөөнү эки колуна көтөрүп алып, алмак-салмак өпкүлөп жиберди. Сенин атың ким? Абайбы же Жабайбы деди, жанатты туурап. Мен Абаймын, мына Жабай деди, тестиери. А мен сени Жабай экен деп жаткан турбайымбы? Деп күлө багып, экөөнү эки тизесине кондуруп, диванга барып отурду. А Жакан болсо, кечээ жакын деле фундаменти жаңыдан казыла баштаган имаратка минтип тез эле жаң кирип, керегеси көтөрүлүп жатканына кубанбай кое алган жок. Кыргыз досунун жаш болсо да түшүнүгү терең, эмгекчил экенине ыраазы болду. Толкунбек менен кеңешип иштесе, жаман болбосун дагы ойлоп койду ичинен. Азыр Толкунбек баягы Толкунбек болбой, карапайым жумушчу болду да калды. Анын баардык аракети өзү иштеп жаткан турак үйдүн курулушун тез аранын ичинде мөөнөтүнөн мурда бүткөрүп пайдаланууга берүүдө болуп калды. Бул үчүн күн тынымын, түн уйкусун коюп, жигердүүлүк менен иштеп жатты. Кыш кыноодо бул жигиттин шамдагайлыгына адам жетчимес. Ал мындай артыкчылыкка кайынагасы Садык Казиевич менен иштеп жүргөндө жетишкен болчу. Ал Жаканнын келгенин көргөн да, билген да жок. Колу колуна тийбей, жанында кынабы менен үйүлүп турган кирпичтер көзгө илешпей, бир калыпта төгүлгөн аралашма менен жиги билинбей тизилип жатты. Толкунбектин иштеп жаткан ишин айгинелеп жаткансып, аралашмага чөгөрүлгөн кирпичти балка менен тыкылдатып, бир калыпта ургулаган үн тынымсыз улана берет. Жакан менен бирге келген адамдар бир топко кызыгуу менен карап туруп, өздөрүнчө сүйлөшө кетишти. Машинада иштейт экен, деди биринчиси. Алиге сиз айткан кыргыз жигит ушулбу, деди экинчиси. Ушул жигит мурун бизге келгенге чейин СМУда башкы инженер болуп иштеген. Булар эмне дем алышсыз, тамак ичпей иштешеби, деди тигилер Жаканга карап. Толкунбектин кышкынаган шамдагайлыгына таң калып жатып, дем алуу убактысын Жакан да унутуп калыптыр. Ал эми курулушта иштеп жаткан жалпы жумушчулар түшкү дем алуу убагы болгонун билишсе да, Мансуровдун баш көтөрбөй иштеп жатканынан улам басып кете алышпады. Ушул маалда Жакандын үнү заң кетти. Толуке, иш илгери болсун. Бүгүн силер дем алышсыз, эс албай иштейли дейсиңерби? Баарың эле эки жагыңарды карабай калыптырсыңар. Эмне түшкү дем алыш болуп калдыбы? Деп сурады Жакандан, кышкынап жаткан калыбын бузбай. Кичинеңерден чоңуңарга чейин баарыңардын билегиңерде бирден саат жүргөнсүйт. Алар эмне иштебейби? Же баарыңар оюнчук саатта агынып алгансыңарбы?
Толкунбек каткырып күлдү. Баарыбыздын саатыбыз токтобой эле иштеп жатат, бирок ошону кароого убакыттын жоктугун көрбөйсүзбү? Саат 12ден өтүп кетти. Эс алгыла эми. Ден соолукту дагы сакташ керек, убагында түштөнбөсөк болобу? Толкунбек аралашманы тегиздеп, кышкынап жаткан калагы менен балкасын кирпичтин үстүнө коюп, жумушчуларга кайрыла сүйлөдү. Жолдоштор, дем алыш. Жакан жанындагы жигиттер менен Толкунбекти тааныштыра баштады. Алардын бири партиянын Алматы шаар комунун өнөр жай бөлүмүнүн башчысы, экинчиси эл депутаттарынын шаардык аткаруу комитетинин председателинин орун басары, үчүнчүсү курулуш трестинин инженери. Дагы бирөө республикалык газетадан келген кабарчы болуп чыкты. Бардыгы Мансуров менен кол алышып учурашты. Сиздер бул туракчайды пайдаланууга кайсы убакытта бере аласыздар, жолдош Мансуров, деди. Таанышкандан кийин жигиттердин бири. Толкунбек бул курулуш жөнүндө буларда мурда эле өзү ой толгонуп, мүмкүн болушунча мөөнөтүнү мурда пайдаланууга берүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, шашып иштеп жаткан кези болчу. Анткени курулуштун сапаттуу жана тез бүтүшү келечектеги өзүнүн бөгөттө турган жолунун ачкычы сыяктуу болуп сезилчү. Бригадир бир демге ойлонуп туруп ишенимдүү жооп берди. Келерки жылдын майына карата бүтүп пайдаланууга беребизби деген үмүтүбүз бар. Мен азыр убактылуу мастерлик милдетти да кошумча аткарып жатам. Мастерибиз ден соолугун чыңап, дем алуудан кийин бул жөнүндө прораб болуп, дагы өзүбүзчө сүйлөшөбүз го. Керектүү курулуш материалдары менен ойдогудай үзгүлтүксүз жабдылып, анан дагы жумушчу колдун жетиштүү болушунун өзү да курулуштун тездешине өбөлгө болору баарыбызга белгилүү иш эмеспи? Бул жагы бизде мыкты уюштурулган деп мактанып коюуга толук негиз бар. Бардыгы өз орду менен убагында жеткирилип жатат. Тигил партиялык советтик органдардан келген өкүлдөр Толкунбектин көркүнө да, иштеген ишине да, токтоо мүнөзүнө, анан чечкиндүү сүйлөгөн орундуу сөздөрүнө ыраазы болушуп, кош айтышты. Ары бери караганча болбой, жай өтүп, күз аяктап, анан кылычын алып кыш келди. Жаңы жылга чейин үйдүн дубалдары көтөрүлүп, асты тактайланып, үстү жабылып, эчак бүткөн. Азыр бардык күч курулуштун ички жумуштарына жумшалып жаткан кез. Терезелердин рамалары коюлуп, айнектелип бүткөндүктөн, бороон чапкындуу суук күндө бул жерде иштөө жумушчулар үчүн ыңгайлуу болду. Айрым даяр болгон кабаттарга батареялар биринин артынан бири коюлуп жатты. Курулушчулар мөөнөттү текке кетирбей, шайдооттук менен иштей беришти. Ошентип курулуш деп күнү-түнү дебей күжүлдөп жүрүшүп, күндүн кандай узарып, кардын кандай эрип, жаз жарышынын кандай кирип келгенин бригаданын мүчөлөрү билбей да калышты. Бул объектиге экинчи смен болуп дагы бир курулуш бригадасы кошулган күндөн баштап социалисттик мелдеш күч алды. Бирок биринчиликти колдон чыгарбай кармап келаткан дагы эле Мансуров болду. Курулуштун темпи ушунчалык тездик менен илгерилей берди. Ушул кезде партиянын шаардык комитети менен эл депутаттарынын шаардык аткаруу комитети тарабынан Мансуровдун эмгеги жогору бааланып, өзү салып жаткан 5 кабат үйдүн курулушу бүтүп, пайдаланууга берилген кезде ага каалаган подъезден, каалаган кабаттан кезексиз квартира берилсин деген чечим шаардык үй башкармалыгына берилген. Курулган иш куру калбайт дегендей, курулушчулар убадасына турушту. 1 майга карата баягы 5 кабат үй бүтүп, канча адамга жаркыраган жаңы үйгө ордер берилип, ачкычтар тапшырылды. Алардын арасында Толкунбектин өзү да бар болчу. Бул жака көчүп келгенден бери Зинаттын санаасы тынып, эми мындан ары турмушубуздагы, жашообуздагы кадыресе үй бүлөнүн катарында өтөр деген ойдо болду да калды. Бирок сыртынан сыр билгизбегени менен Толкунбек 3 баласы менен Жайнагүлдү эстегенде жүрөгү от болуп күйүп, ичи кайрылат да турат. Ал баягы катка жазган убадасы боюнча ай сайын маянасынын көбүн Жайнагүлгө жиберип турду. Толкунбектин аякпаган экинчи дарты баягы үйгө баргандагы атасынын катаал мамилеси болду. Катын баласынан ажыраган шору аз келгенсип, атып салам деп мылтыгын октоп, үйүнөн ажалы жоктугунан өлбөй аман качып чыкканын эстегенде, тим эле жүрөгүнөн кан тамчылап, эмне кылаарын билбей кайыгып жүрдү.
Кермекаш баягы Зинаттыкына барып келгенден бери ал жөнүндө жакшы сөз айтпай калган. Баарынан дагы Толкунбекти пол жууп калыптыр деген сөзү узун элдин учуна, кыска элдин кыйырына тараган. Андан кийинки тапкан дагы бир айыңы Зинаттын туу бастыгы эле. Кермекаштын сөзү боюнча Зинат Москвага төрөгөнү боюнча барып, жолу болбой келгени болду. Аны көргөн догдур «Убара болбо, төрөбөйсүң, жаман жолду көп жүрүп, бузулуп калыптырсың. Эми сага медицинанын алы жетпейт» деп айткан эмиш. Калыпты чындай айтса, чын чычайып чыга качыптыр дегендей, оозунан чыккан жалган сөздөрдү көзү менен көрүп, кулагы менен уккан сыяктуу айтып жүрдү. Зинат жөнүндө кошунасынан ушундай укмуштуу сөздөрдү угуп отуруп, мейли ылайым ошентип кың деген баланын үнүнө зар болуп жүрбөтсүн деп ойлоду Жайнагүл ичинен тынып. Чындыгында келин Толкунбекти эстебейин, унутайын деп канчалык аракет кылганы менен аны эстебей да кое албады, унута да албады. Анан Зинат экөө Казакстанга барып, Алматыга ишке орношконун угуп, көздөн далдаа болгонуна бир чети сүйүнсө, бир чети күйүндү. Баягы кетээр алдында почта ящигине таштап кеткен Толкунбектин катын окуп алып, эмне үчүндүр аябай ыйлап капа болгон. Ошондо Сады аялынан бир кабарды угуп, карандашын какыс-кукус кылып минтип айткан. Күйөөдөн ажырашкан жалгыз эле сен бекенсиң айланайын. Бир өкүнүчтүүсү, энем айткандай, анын бир күнөөсүн кечире албаптырсың. Эми болору болду. Мындан ары элге журтка шылдың болбой тың бол. Үйүң үстүңдө, казаның астыңда, балдарың жаныңда. Кудагый менен Куда сен үчүн, сенин балдарың үчүн куурап, жалгыз баласынан кечип отурушат. Турмуш деген ушундай ойку кайкы көп, татаал нерсе болоттура. Силерде ажырашып, чабылып чачылат деп ким ойлоптур? Эми Жакин, менин тилимди ал дагы үйүңдү Фрунзеге алмаштырып, илим билимдин артынан түш. Менин агалык кеңешим ушул. Али жашсың, келечегиң, көрөр күнүң, сүрөр өмүрүң алдыда. Ургаачынын чырагы 40 деп коюшат эмеспи? Ой, кызык сүйлөйт агам. Чырагым 40 болуп, келечегим алдыда болгондо, балдарымды таштап, эрге тиймек белем, илимдин артынан түшүшү мүмкүн. А бирок Жайнагүл башын чайкады. Агасы Садык Азиевичтин айткан сөздөрүнүн жүйөсү бардай туюлду Жайнагүлгө. Ошондон кийин баягы Толкунбек үйүнө түшүрүп салган Зинаттын каты, анан дагы экөөнү театрдан көргөнү, биринин артынан бири эсине түшө берди. Бирок Толкунбектин тилеген тилеги мен үчүн ала тоодой эмес беле, деп ойлоду Жайнагүл. Же эркектерде жалган сүйүү, жалган тилектер боло береби? Бирок күйөөсүнүн күнөөсүн күнү түнү көңүлүнөн өткөргөнү менен Толкунбекти унутуу Жайнагүл үчүн кыйын болду. Аны эстегенде ичи туз куйгандай ачышып кете турган бир айыкпас дартка жолукту да калды. Өзү эле арык чырай, ак сөөк, чилегир неме, ого бетер аарчыган чийдей болуп, арыктагандан арыктап, өңтүсүнөн кете баштады. Кече эле шаар болуп, оюн күлкү, комуз күүсүнө толуп турган үй ичи азыр андай болбой аңгырай түштү. Алматыга жумушка орношуп кеткенинен дагы Толкунбектин Зинатты көчүрүп кетиши Жайнагүлгө согулган экинчи сокку болду. Бирок оюнда мага болбосо да, балдар үчүн кайрылат деп күтүп, үмүтүн үзбөй жүргөн кебетеси бардай. Эми Жайнагүл чындап эле Толкунбектен түңүлүп, үмүтүн бираталы үзө баштады. Баары бүттү деп ойлоду. Күндөр өтүп жатты. Балдар болсо жаз алды менен дүркүрөп өсүп чыккан, жуугазындан бетер биринен бири бой талашып, чоңойгондон чоңоюп, уламдан улам көзгө көрүнө баштады. Күндөрдүн биринде мындай бир ойдо жок жерден күтүлбөгөн окуя болду. Дем алыш болчу. Жайнагүл газета журналдарды окуп, үйүндө жалгыз отурган. Күнү түнү менен күн нөшөрлөп жаап, жаңы эле сергип, арты ачылайын деп түрүлүп келаткан. Жер суунун баары суу, жолдор баткак. Асан менен Үсөн залда ойноп жатышкан болчу. Бир кезде тыштан ызы чуу түшкөн 2-3 адам үйгө атып киришти. 2 баланы экөө көтөрүп алган. Асан менен Үсөндү бирөө баткакка оонатып алгансып, көздөрүнөн бери ылай, үстү башы шөмтүрөп суу, ыйлоого шайлары келбей, солуктап өпкө кагышат. Энесин көрүп,
тигилердин колунан жерге суурулуп түшүштү. Балдардын кебетелерин көрүп Жайнагүлдүн жүрөгү атып кетти. Кокуй, азыр эле үйдө эмес белеңер? Кагылайын, бул эмне деген шумдуктуу көрүнүш болуп кетти. Муунуна тийбей калтыраган аял өзүн балдарына атты. Ойго койгун десе, балдарга сак болбойсузбу? Азыр эле үйдө эмес белеңер деп коесуз да. Башын чайкашты тигилер. Ушул эки баланын кесепетинен машина авария болду. Дагы ар жактан адамдар чыга калбаганда өлүп калышат болчу булар. Пулга отура калып, Асан менен Үсөнүн үстүндөгү кийимдерин чечип, муунуна тийбеген Жайнагүл жансыз жалдыраган калыбында тигилерге карап үн катты. Өлүп калат болчу дейсизби? Ооба, өлүп калышат болчу. Мына бул аркы көчөдө экөө жолдун ортосуна түшүп алып, жетелешип кетип баратышыптыр. Аңча туура көчөдөн бир жеңил машина желдей сызып чыга калган эмеш. Ар жактан келаткан аял бакырып барып балдарды баса жыгылыптыр. Көрсө шофёр ичип алган неме тура. Аялдын чаңырган ачуу үнүн угуп, капысынан катуу тормоз берген экен. Буларга жарым метрче жетпей бурулуп барып, ары жагындагы килейген теректи сүзүптүр. Машинанын эшиги ачылып кетип, шофёр ыргып кетиптир. Башы менен катуу тийген окшойт, абалы оор деп жатышат. Мына ушундай аяш. Эгерде жанагы аял болбогондо, эки балаңыздан бирдей кол жууп калмак экенсиз. Эси жок немелерди ээн кое бербей, сак болуш керек да. Жайнагүлдүн жүрөгү титиреп, муундары калчылдап турду. Балдарын өлүмдөн алып калган аялдын ким экенин да сураган жок. Коркконунан аны суроо оюна да келбеди. Кудай, кайсы убакта тышка чыгып кеттиңер эле? Карап туруп, кара көзүм кашайып кала жаздаган тура. Эне экөөнү алмак салмак өпкүлөп жалынып жатты. Балдарды алып келген жигиттерге эмне деп алкыш айтаарын да билбеди. Алар чыгып баратып, Жайнагүлгө карашты. Болуптур, жакшы калыңыз. Балдарыңызга мындан ары сак болуңуз. Рахмат силерге. Бул жакшылыгыңарды унутпасмын. Жайнагүл тигилер чыгып кеткенден кийин балдарынан кайта сурады. Айткылачы, кайда баратсыңар эле? Эже бизди чакырган. Кайсы эже? Эже? Ай окшошкон макоолор. Тааныбаган эже чакырса эле бара бересиңерби? Конфет берем деди да. Конфетти менен куруп калсын. Жегиңер келсе үйдө толуп жатпайбы? Мени тирүүлөй ажалдан мурда өлтүрөсүңөр го? Эмите минтип жүрсөңөр. Ал кайдагы неме экен? Силерди көрүп ичи эзилип кеткен. Тыштан кирген кошунанын кыздары жарыша сүйлөштү. Жайнагүл эже, ал аял биздикине келип жүргөн Зинат деген эже экен. Асан менен Үсөндү аябай жакшы көрөт да, кечээ биздикине келгенде сураган болчу. Эмне деп сурады эле? Жайнагүл мостое түштү. Мен айтпай ойнотобуз деп ээрчитип келгилечи, көргүм келип жатат деген. Анан апам такыр болбой койгон. Жайнагүл укса жаман көрөт бизди деп. Азыр Зинат кайда? Кетип калды. Ал шофёр күнөөлүү деп айтты милицияга. Билесизби эже, кокустан Зинат эже ошол жерде болбосо, машина экөөнү тең тебелип кетет болчу. Жарадар шофёр эмне болду? Тез жардам келип доктурга алып кетти. Жайнагүлдүн санаасы санга бөлүнүп турду. Эмнеге эки балага имерчик деп бул жакта жүрөт деп ойлоп турду. Жүрөгүн басып бир аз отургандан кийин тышка чыгып, эки баласын колуна жетелеп алып кошунасыныкына кирди. Керме кашта эмеле болгон окуяны угуп, булардыкына кирейин деп камынып жаткан. Катүгүн, Кудай чоң сактаган экен балдарды. Угуп алып төбө чачым тик турду, жүрөгүм титиреп. Балдарың аз эле жерден калган тура катүгүн. Жайнагүл ыйлап жиберди. Жанагы Толкунбектин катыны чакырып конфет көрсөткөнгө, бул макоолорго. Анан конфет жейбиз деп ошого баратып, капыстан туура тушунан машина чыгып, өлүп кала жаздаган тура экөө бирдей. Өлүгүңдү көрөйүн, шерменде десе. Толкунбекти ээлеп алгандан кийин болбодубу? Балдардын балекет мээнетин алабы? Канчык. Андай эле бала керек болсо, тууп албайбы? Кечинде келиптир тайгандай болуп. Асан менен Үсөндү өөп кетейин дедим эле деп. Айтсаң, тайбастын тайбас экен, уяты жок. Жүрөгүндө жалы бар немеби дейм? Болбосо кандай аял даай алат ия? Бул жака эмнеге келиптир, айткан жокпу? Же атайын эле Асан менен Үсөндү көрүш үчүн келген бекен? Бир жүк ташуучу жабык машина менен жүрөт. Айтымына караганда,
үйүндө калган сүрөттөрүн алып кеткени келген имиш. Баса менден Толкунбектин бул жака келип жүргөнүн көргөн жоксузбу деп сурады. Деги күйөөң экөөң кандай турасыңар деп сурамыш болдум сыр билгизбей. Балдарын эстеп сагынат бекем десем, ичинен улутунуп койду. Кандай турмак элек турабыз. Үй бүлөсүн сагынса сагынып, ойлосо ойлоп жүргөндүр. Фрунзеге барып бир жумадан ашык жүрүп келгенинен балдарына келди беле деп ойлодум эле ичимде дейт. Мен анын ичин күйгүзүп койдум. Жайнагүл партияга өттү дедим. Ал эмес областтык советке депутат болуп шайланды. Эми аспирантурага барып, сырттан окууга өтөм деп камынып жатканын айттым. Кунт коюп укту, бирок лам деп ооз ачкан жок. Ой эжеке, анын эмнесин сүйүнчүлөй койдуңуз ага? Деги ичиңизге эчтеке жатпайт экен. Өтөмүнбү, өтпөйүнбү, аны бир Кудайдын өзү билет да. Ким билет кандай болорун? Эчтеке болбойт. 7 жылдык окуусун бүткөн соң аспирантка өтпөй калмак белең. Ал деле тарткан сүрөтү менен сүлкүлдөп мактанып жүрбөйбү? Ботом, сүрөткө караганда докторлук кесип баардык кесиптен жогору да. Өлүм менен кармашып, ажал менен арбашып, өлгөн жанды тиргизип, өчкөн отту тамызган доктор да. Калп айткан менен болобу? Силердикиндей асыл кесип жокко дүйнөдө. Кермекаш эже деди Жайнагүл күлүмсүрөп. Адам баласына таандык канча кесип болсо, ошонун баары ардактуу. Чынымды айтсам, Эсенова чоң таланттуу аял экен. Билесизби, баягында мен ал арткына барганымды эстесем, эмдигиче өкүнөм. Мен күйөөмдү Зинаттын үйүнөн кармап алсам да, аларга бир ооз сөз айтпай чыгып кете бердим. Эмне үчүн кете бердим, билесизби? Мен алардан коркконумдан, же сүрдөгөнүмдөн унчукпай чыгып кеткеним жок. Мен ошондо Зинаттын өзүн эмес, анын эмгегин, талантын бааласам керек. Мындай таланттуу адамдар дүйнөгө дайым эле келе бербейт эмеспи? Ой койчу, сүрөт пүрөтүнүн өлүк тирегин көрөйүн ошонун. Мен болсом ошол жерден бетин чарыктай тытып, абийирин айрандай төгүп келет болчумун. Анын таланты деп күйөөңдү таштап баса бергениң кантип жакшылык болсун? Койчу айланайын. Кеңдиктин дагы кеңдиги, кечиримдин да чеги бар да. Жайнагүл улутунуп алды. Кабагы түшүп, өңү суз тартып турду. Айтасыз да ошентип. Ыр эмес, жомок эмес, күндө угуп, күндө күйүп жүргөнчө. Бир күйүп, бир өчтүм. Мендеги Толкунбек үчүн болгон тилегим, ойлогон оюм, ага болгон баардык махабатым астым үстүн түшүп, баардыгы бир заматта кыйрап бүттү. Эми жашай беришсин экөө. Өз күйөөмө алым жетип сөзүм өтпөгөндөн кийин ал аял менен уруштум эмне? Урушпадым эмне? Кермекаш Жайнагүлдүн оозун тиктеп туруп, бир окумда минтип тамшана сүйлөдү. Тобо Кудай, мен бир нерсеге таң калып жүрөм да, Жайнагүл. Эми ушинтип эле жалгыз баласы менен эн атасы биротоло кол үзүп, силер деп калабы? Ой эжекай, мен аларды балаңарга барбагыла, алар менен катышпагыла деп бузуп жатат дейсизби? Эниме да айтам, атама да айтам. Толкунбекти жакшы эле күнөөлөдүңөр. Соттолгон кишинин деле акталуучу күнү болот тура. Жалгыз балаңардын күнөөсүн кечирип эле койбойсуңарбы деп. Болушпайт. Биз өлсөк топурак салбай эле койсун. Элим бар, журтум бар. Кудай ошол элден ажыратпасын. Элден топурак буйрсун дешет. Күнүн көрүп темтеңдеп жүрө берсин деп атам миз бакпайт. Кермекаша дегенде Зинат менен Толкунбекти Жайнагүлгө, Жайнагүлдү Толкунбек менен Зинатка жамандап, эки үйдүн ортосун чаңдатып жүрдү. Ал эмес шаарда кимдин эмне болгонун, ким менен кимдин ажырашканын, кимдердин кайра табышканын, кайсы жетекчи эмне болуп кызматтан бошогонун дей койчу. Жан киши уга электе ушул аял биринчи угуучу. Бирок Жайнагүл анын айткан сөздөрүн анчалык этибар калган жок. Ушактын учугун чубабай да, сурабай да тим болчу. Кермекаша дегенде айтаарын айтып, дээрин деп коюп, Жайнагүлдүн унчукпай койгонуна жини келип да жүрдү. Кийин укканын да, көргөнүн да бул келинге ооз ачып айтпай да калды. Кермекашка Жайнагүл дагы ачылып эчтеке айтчу эмес. Бирок кызыл кайнаган чайы болсо жалгыз ичпей, эжекелеп чакырып туруучу. Кокустан чакыртпай эле өзү кире калганда ордунан учуп туруп, жайдары жүз менен тосуп алуучу.
Улууну урматтап, кичүүнү сыйлап көнгөн Жайнагүл ага берерине эчтекесин таппай кетүүчү Асан менен Үсөндү кээде өзү жумуштан кечиккенде Кирмекаш бакчадан алып да коюп жүрдү. Ошентип жүрүп, эки үйдүн ирегеси бөлүнбөй, ынтымактуу кошуналардан болуп кетишти. Эми Жайнагүл кокус командировкага бир жака кетип кала турган болсо, такай эки бала ошондо калуучу болду. Бул кызмат үчүн маянасы тийген сайын албайм десе болбой 30-40 сомду чай алып ичиңиз деп колуна кармата салуучу. Таш териткен аш дегендей, Кирмекаш Жайнагүл үчүн жанын үзүп чыга келди. Кайда барса мактаганы да, жактаганы да, таламын талашканы да ушул кошунасы болду да калды. Кокус бир жака кетсе, үй жайынын ачкычы бүтүндөй Кирмекашта калат. Жайнагүл кокустан командировкага кетип, келер убактысы жакындаганда кыздарын тимеле кууруп жиберет. Үйүнүн ичин желдетип, чаң-чуңун сүртүп, полдорун жаркыратып, таза жууп чыккыла. Оокаттарынын баары өз ордунда турсун. Уктуңарбы кыздарым деп. Аял буйрукту берип коюп, кайра-кайра кирип текшерип турат. Азыр да ушундай болду. Бир малчынын аялынын толгоосу катуу болуп, төрөй албай жаткандыгы жөнүндө радиограмма аркылуу врач чакырылды. Бул жерге бир барса вертолет, бир барса зил сыяктуу күчтүү автомашиналар гана каттай тургандыгын медиктери жакшы билүүчү. Төрөт үйүнүн башкы врачы Жайнагүлдү өзүнө чакырып, жайлоодо болуп жаткан абалды түшүндүрүп минтти. Жайнагүл Казиевна, балдарыңызды карай турган адам барбы үйдө? Айла кетип, сизден башка ылайыктуу киши болбой турат. Врачтардын бири командировкада, бири отпускада, дагы бири тигинтип ооруп, ооруканада жатып калыптыр. Жардам бериңиз. Жайнагүл абалды көрүп туруп, жок дей албады. Балдардын кошунасы Кирмекашка табыштап коюп, жолго чыгууга туура келди. Бирок бир жаман жери аба ырайы бузулуп, ал жака вертолет учпай жаткан учур болчу. Башкы врач чарбанын жетекчилиги менен байланышып, Жайнагүлдү совхоздун борборуна чейин өздөрүнүн тез жардамы менен жеткирип келишти. Казиева ал жердеги туз жүктөлгөн автомашинага отуруп жөнөп кетти. Айлана сурданып, асманды бүтүндөй кара булут каптап, жаандын алгачкы тамчылары машинанын айнегине анда-санда тыптей түшөт. Жолдо шофер экөө тээ бир окумга чейин үн катпай жүрүп отурушту. Бул жака түнү менен жаан жаагандыктан жолдун баткагы тоборсу элек болуучу. Жайнагүл врачтардын карааны көздөн учуп, чыдамсыздык менен күтүп жаткан аялды ойлоп, өзүнүн кечигип бараткандыгына камсыгып келатты. Анын көзүнө бул машина тимеле ташбакадай болуп, ордунан араң эле жылган сыяктуу болуп көрүнөт. Минтип жөө жыландай сүйрөлүп жеткенче, толготуп жаткан аял мерт болуп калчудай. Ушундай коркунучтуу сезимдин кучагынан чыга албай бараткан врачтын оюн шофердун үнү бузду. Бул жака мурда келдиңиз беле, деди. Жигит келинге бурула карап. Жок, биринчи жолу келатышым. Культ центрге канча саатта жетебиз? Аба ырайынын минтип бузулуп турганын карабайсызбы? Жол кырсыгынан тышкары болсок, түнкү саат 11-12-лерде жетип калар бекенбиз. Мындайда так айтуу да кыйын. Мынчалык алыс жол жүрөрүн ойлобогон Жайнагүл жигиттин айткан жообун угуп, ичиркене түштү. Баарынан да толготуп жаткан аялга кечигип баратканына жаны кейиди. Деги биз жеткенче аман болгой эле. Мынча болду, жардам бергенге жетишсем болду деп ойлоду. Жайнагүлдүн тынчсызданып келатканын баамдаган шофер күн ачык болгондо кечки саат 14го жетип барат болчубуз. Анын үстүнө жүгөр өчөшкөнсүп Кудайдын күнү кайрадан дагы жааганы турганын көрбөйсүзбү? Булар ушинтип сүйлөшүп отуруп, өр таяна бергенин Жайнагүл байкабай калды. Жаан улам катуулап келатты. Күн катуулап келди го. Деги орто жолдо калбасак болду. Келиндин тынчы кете баштады. Мени күтүп, жол карап жатышат го, акыйышып. Эми эмне кылыш керек? Айла кетти го я. Капчыгайды өрдөп келатышты. Жайнагүлдүн көзүнө эки жагы асман мелчиген асказуу, тоо токойдон башка эч нерсе көрүнбөдү. Көрсө бул жердин ою менен тоосу адам айдагандай жыш өскөн жапайы алма менен жаңгак, мисте менен жийденин мекени экен. Жайнагүл айнеке жабыша калып суктана карайт.
тетеги капкара болуп түпүйүп созулуп жаткан тоонун бир бети алмалуу, ал эми тигил жагы жаңгактуу төр деп аталат. Биз бараткан жерде жийделүү өрөөн дешет. Мистелүү булакка жетишке дагы 50 чакырымча бар. Бул жерде жайда болсун, күздө болсун, машина менен жол жүрүү сорунда. Жанында жакшы жолдошу болуп, салт атчан жайлоого келген киши эмне деген рахат алаар эле. Жайнагүл машинанын өмбүл-дөмбүл жолдо кайра-кайра секирип, экчегенине карабай көзү илинип кетип жатты. Ушул бойдон кырсыктан тышкары болуп, токтобой жүрүп отурсак, түнкү саат 12 ченде жетип барабыз деген шофёрдун жанага айткан сөзүн сап кармаган Жайнагүл саатын кайра-кайра тынчсыздана карайт. Көзгө сайса көрүнгүс болуп, түн пардасы тартылган. Талыкшаган Жайнагүлдүн көзү жаңы эле илинип баратканда, түбү жок орго кулап түшкөнсүп, машина бир катуу силкинип алып тарс этти. Келин башы менен кабинанын төбөсүн бир сүзүп алып, анан бети менен кете жаздап барып оңолду. Ошол замат машинанын мотору иштебей токтоп калганын көрүп, жүрөгү болк этти. Эмне болду деди келин кабинадан түшүп бараткан шофёрго элее карап. Бул жерде аң бар го? Билбейм эмне балекет болгонун. Сыягы кыян жүрүп, жолдун бир жерин суу жеп кеткен окшойт. Кап, жакшы эле сак келаттым эле, кандайча байкабай калгандыгымды да өзүм билбей калдым. Кокусу уктап кеткен жок белеңиз? Кайдагы уйку? Мындай мезгилде шофёрдо балекеттин уйкусу болобу? Машинанын өчкөн фарасын кайра күйгүзүп, алдыңкы кош дөңгөлөк баткан жерин ар жак бир жагына чыгып, карап көрүп, шофёр кабинага кайра кирди. Машинага от жагып, мотор гүрүлдөп, кайра баштан иштей баштады. Бирок кош дөңгөлөк чимирик болуп, таман алдындагы суу аралаш суюк ылайды туш-тушка тынымсыз чачыратып жатты. Шофёр кабинадан кайра түштү. Келин машинадан түшүүнү ойлоп, эмне болуп дөңгөлөктөрдүн кандай тыгылганын көрсөмбү деп, кабинанын эшигин ачып, бутун тепкичке коюп баратып, кайра тартып алды. Төө жаан аябай катуу го я. Эмне болот? Суу болосуз, отура бериңиз, түшпөй. Культ центрге канча бар дагы? 60-70 километрче калды го. Атан арман күн айые. Ите бар жер бар турбайбы дагы? Кап, терең тыгылган го. Эмне болот? Шофёр келиндин сөзүнө жооп да берген жок. Көңүлүн сындырып сөз да айткан жок. Ал машинасынын тумшугу сайылган жердин топурагын күрөктөп алып ыргытып жатып, эч кандай майнап чыгара албады. Жаандан эзилген кара топурак тим эле чалмакей чалгандай болуп жатты. Кабинадан чыйпыы чыгып, чыдамы кете отурган Жайнагүлдүн көзү бир кезде илинип кетти. Ал мотордун үнүн дагы, кабинанын эшигинин ачылып жабылганын да укпай калды. Бир окумда машинанын катуу жүткүнгөнүнөн чоочу койгонду. Таңдын аппак атканын көрүп, таңдана түштү. Того ушундай аламатта дагы адам уктайт экен, деп өзүн өзү таң калып, эки жагын элеңдей карады. Жайнагүлдүн көзүнө күн кичине сергейиндеп калгандай көрүндү. Түндө эле ушундай кылсам болмок экен, эсимди Кудай алганда деди. Көзүнөн бери сыгып алма суу болуп шөмтүрөгөн жигит. 2-3 кучак жылгын менен кара талдан кыйып келип төшөбөдүбү. Көк булактын ары өзүндөгү бал челекчиге барып, балта алып келбедимби? Балтасын кайра келатканда таштай кетейин деп сүйлөштүм. Аябай убара болгон турбайсызбы? Суук тийип калбаса экен эми. Дары ичип алыңызчы. 2 таблетка аспирин берди. Мен тим эле өлгөн кишидей уктаган экенмин. Ырас уктаптырсыз. Мен дагы сизди ойготуп албаса экен деп этият кыймылдап жаттым. Буюрса эми 1,5-2 саатта кирип барабыз. Үшүгөн жоксузбу? Жок, үшүгөн жокмун. Мага кабатыр болбой эле коюңуз. Өзүңүздү ооруп калбаса экен деп турам. Кийимиңиздин баары суу. Кудай сактасын, деди кабинага кирип отуруп жаткан жигит. Биз мындай жаан чачындын, мындай тыгылуунун далайын баштан өткөрүп келатпайбызбы? Жаркыраган жайда эмес, кычыраган кышта талаада түрөп калган күндөр канча дейсиз? Машина күн аркан бою көтөрүлүп калган кезде бири-бирине жамаатташ тегилген боз үйлөрдөн анчалык алыс эмес жердеги учурмалуу жыгач үйдүн алдына барып токтоду. Врачтын машина менен кеткенин угуп, чыдамсыздык менен күтүп жаткан адамдар ары жактан да, бери жактан да
чубап келишип, айланага толуп кетишти. Дары-дармек, операция жасоочу медикаменттер салынган сандыкчасын көтөрүп, Жайнагүл кабина ачылаары менен чыга келди. Аңтаңдап шашып турган бир топ адамдар көздөрү жылдыздай жайнап келинден өтүп кыпылдап турушканын дароо байкаган Жайнагүл тигилер менен жалпы саламдашкандан кийин ак халат кийип медпункттан чыккан аялга карады. Кана кайда барабыз? Жүрүңүз ооруканага. Сизди кечээден бери күтүп жатабыз. Биз түндө келет экен деп ойлогон болчубуз. Кече аба-ырайы бузулуп, вертолет учпай, мына бул туз тарткан машина менен чыкканмын. Түндө жолдо тыгылып, талаада түнөп калбадыкпы? Пай, бир суткага жакын жолдо жүрөт деген кантип болсун? Деги оорулуунун абалы кандай? Түзүкпү? Ошону айтыңызчы. Түзүк деле эмес, аябай кыйналып жатат. Андан башка азыркы сизди алып келген шофер жигиттин атасы да ооруп калыптыр. Ал кишинин абалы да оор. Жайнагүл ординатордук кабинетке кирип, дароо чечинип, бети колун жуунуп, чемоданынан өзүнүн халаты менен такыясын алып кийди. Ал кишинин эмнеси ооруйт экен? Билбейм, сокур ичеги болсо керек деп ойлоп жатам. Ичим деп жанын коерго жер таппай, тынымсыз эле окшуп кусуп жатат. Муну угуп, келиндин жүрөгү булктей түштү. Кокустан сокур ичегиси жарылып кетсе эмне болот? А балким андан башка дарт болсочу. Ушуларды ойлоп, үрөйү учуп кетти. Жайнагүл төрөй албай жаткан аялдын үстүнө кирерден мурда эле акушеркага операцияга керек болуучу медикаменттерди не бар, не жок кайнатып даярдөөгө буйрук берди. Врач киргенде койчу онтоп, аяк серпүүгө дарманы келбей, колдору шалдайып, курсагы чедирейип, эриндери чарт жарылып, өңү кара көк тартып жаткан аял тунарыңкы көздөрү менен келинди бир карап алып, оозун кыбыратты. Келет деп күтүп жаткан келин ушулбу? Менмин эже. Жаным калбайт го. Кечээден бери бала дагы кыймылдабай калды. Жайнагүл оорулуунун ичин ачып көрө баштады. Врачтын колу курсакка тийбестен эле аялдын үнү Кудайга угулуп кыйкырып ийди. Кокуй, акырын айланайын. Тийбечиме. Андан көрө көп кыйнабай, тындым кылып салчы. Сообун тийсин ошентчи. Сойсоң союп, кескилесең кескилеп, ары бери кылчы сиңдим. Жайнагүл чоочуп кетти. Ал толгуткун аялдын ичине кол тийгизбей кокуйлаганын буга чейин кезиктире элек болчу. Бул эмне сыгатүгүн? Акушеркага карады. Оорунун тарыхы жазылды беле? Берчи. Жанында көздөрү алайып, өзүнөн өзү коркуп, оорунун тарыхы жазылган китепчени кармап турган акушерканын колунан кагазды алып окуй баштады. Бул 5 жылдан кийинки 6-чы баласы экен. Оюнан да түшпөптүр, бала да алдырбаптыр. Ушунча болуп, суук тийип, ооруп да көрбөптүр. Толгоонун башталган күнү күйөөсөгө чатакташып, ичке тээп жибериптир. Ошондон тартып толгоо бирде келип, бирде жанып туруп алыптыр. Анан төрөттүн кечеңдеп баратканынан, анан аны тездетүү максатында кыргызча тартуу колдонулуптур. Ушундан кийин өзү эле солгундап турган толгоо таптакыр жанып кетиптир. Ооруканага алынып келгенине 2 күн болуптур. Акушерка жанган толгоону чакыруучу синестролдон 6 жолу укол бериптир. Бирок бул аракеттен эч кандай жардам болбой коюптур. Тарткан эмнеси деди, китепченин бетин жапкан врач алайып. Эгатүгүн, тартканды билбейсиңби деди. Оорулуу келин онтоп, түрөй албай жаткан аялды чөгөлөтүп олтургузуп, алабаканды боз үйгө тиреп коюп, ошону карматып, эркектер артынан белден кучактап туруп, ичин сыгат экен. Илгери төрөй албай жаткан аялдарда ушинтип төрөтүшчү тура. Бул адам баласынын түшүнө кирбей турган шумдукту сөздү угуп, Жайнагүл чоочуп кетти. Катүгүн, тартат деген эмнеси? Ошондой кантип болсун? Мунун өзү жеткен жапайычылык да. Врач толгоосу эчак жанып кеткен бул аялдын баласынын иштен өлүп калганын да, өлүү баланы өзү төрөй албасын дагы дароо билди. Жайнагүл аялды креслого алып барбай эле, түз эле операция столуна деп буйрду. Врачтын сөзүн уккан аял Жайнагүлгө жалдырап минтти. Мындай эле сойбой эле төрөтө албай турбайсыңбы сен дагы? Төрөтө албайм эже. Толгоо болбосо кайдан, деди Жайнагүл.
Жанагы тепкен менен тарткандан бузулган да баары. Ооба, ошондон да болбодубу? Билбейм. Тимиде ишти күчкө салып сыгат экен го. Мурда эле ооруп турган курсагым ошондон кийин күчөп калбадыбы? Илгери доктор жок кезде ушинтип эле түрөтүп алчу экен го кыргыздар. Ажалы жогу аман эсен түрүп, ажалдуусу өлүп калуучу тура. Эми өзүм кантер экемин? Аял ыйлап жиберди. Капа болбоңуз эже. Жаныңызды аман сактап калууга аракет кылабыз. Билбейм, коркуп жатам. Врач аялды носилкага салышып жаткан акушеркага карады. Канынын группасы чыктыбы? Чыкты, 2-чи группа экен. Аялга наркозду Жайнагүл өзү берди. Операция убагында оорулуунун канынын басымын, жүрөгүнүн согушун, көзүнүн карегине чейин кылдаттык менен байкоо жүргүзүп, карап туруучу эч ким болбой калды. Тигил акушерка болсо, операциялык аспаптарды алып берип турууга араң үлгүрүп жатты. Аялдын ичи киндиктен ылдый туурасынан кесилип, кыпчыгыштар менен кандар буулуп жатты. Балага жеткенде врачтын жүрөгү атып кетти. Анткени баланын жаткан жери тонуна чейин бүтүндөй карарып, кандар уюп калган. Ал эмес, анда айрык бар экенин көрүп, денеси дүрдей түштү. Врач курсакта жатып карарып кеткен эркек баланы колуна алып, санитарка даярдап турган шейшепке салды. Жайнагүл эми эненин өзүн аман алып калуунун гана аракетинде шашып жатты. Аял затынын эң ыйык, эң кымбат организминин бири баланын үйү менен кошо кесилип алынды. Ошентип операция аяктап, кесилген жерлер тигилип да бүттү. Колундагы мээлейди дароо чечип, оозу мурдуна тарткан масканы алууга дарманы келбей, уйкуда жаткан аялдын баш жагына барып, көздөрүнүн карегин ачып карап, тамырын кармап, жүрөгүн тыңшап көргөндөн кийин эси ордуна келе түштү. Дары жыттатып, Жайнагүл аялды жаака акырын чапкылап ойгото баштады. Бир оокумда оорулуу эс-мас көзүн ачып, маңдайында турган врачты караган болуп туруп, көзүн кайра жумду. «Көзүңүздү ачыңыз, кана?» деп кайра кыймылдатты. Аял врачты эмеле жаңы көрүп жаткансып, кайра баштан бүшүркөй карап тиктеп калды. Анан бир оокумдан кийин минтип сурады. «Сиз врачсызбы?» «Ооба, мен врачмын. Мына эме, бардыгы жакшы болду. Мындан ары көп жашайсыз эже». Жайнагүл жанында турган адамдарга кайрылды. «Кана, ордуна алып барып, ичине муздак грелка койгула. Аялдын үй бүлөсү бул жердеби? Бардыгы тышта күтүп турушат. Анда аркы бөлмөгө киришсин. Мен азыр чыгам». Жайнагүл чыкканда баягы үрөйлөр учуп турган адамдардын түрү өзгөрүп, жүздөрүндө кубанычтын учкуну ойноп турган. Сыягы аялдын аман өлбөй калгандыгына кубанышса керек. «Кагылып кетейин, келиндин алтын жанынын аман калгандыгына эмне деп алкыш айтарымды билбей турам сага. Рахмат балам, ылайым кем болбо. Зоболоң мындан да көтөрүлүп, канат бутагың өсүп, этек жеңиң жайылсын». «Рахмат сизге», деди күйөөсү деген жигит ордунан тура калып. «Балаңар эненин ичинде эле өлүп калыптыр. Аялыңыз эми экинчи эне болуудан калды жигит. Анткени толгоонун башталышында жолдошуңузду ичке тепкениңизди мен операция убагында билдим. Андан калганын тартып түрөтөбүз деп жатып, ишти таптакыр иштен чыгарып салыпсыңар. Баланын жаткан жери үйүнө чейин айрылып, бала да башкасы да бүтүндөй карарып кетиптир». Акушерка менен санитаркага карады. «Баланы мында алып келгиле». Ары бери караганча баланын сөөгүн, үй-пүйү, тон-пону менен чогуу алып чыгышып, тургандардын алдына койду. Муну көргөн чоң эне ыйлап жиберди. «Аттең-ай, ушундай болоорун билгемин. А тартууну ким чыгарды эле? Сенби же менби?» деди энесин алая караган жигит. «Мен жерге кирбей койбодумбу? Мындай болот деп ким ойлоптур? Келинге айтсам, көңүлдөнүп койбодубу шорду арам. Тигил бул дебей, мына бул акушер келинди чакырсак эмне?» Булар ушинтип өздөрү менен өздөрү болуп жатканда, Жайнагүл экинчи оорулуунун абалын көрүп, жанын оозуна тиштеп турду. «Мен сизди күн ушул бойдон ачылып кетсе, вертолет менен чакырып, өзүм менен кошуп шаарга ала кетейин, карыя. Ал жерде атайын адистер, мыкты хирургтар бар.
Мен аялдардын докторумун да ата. Сиз ушуга түшүнүп жатасызбы? Карылык каршы келип, оорудан алытайып, көзүнүн курчу, билегинин күчү кетип турган карыя башын чайкай берип минтти. Ол да балам ай, союучу иш болсо эле өзүң сойчу ушул жерден. Ажалым жетсе аны көрөйүн. Жок көрөр күн ичер суум болсо аны көрөйүн. Ылайым бала чаканы убара кылбай өлүп кетээр күнүм кайда? Карыганда калжаңдатып, ары бери сүйрөбөчү кызым. Өлсөм доом жок деп өзүмдөн сөз. Колумдан тилгат берейин. Ушуга макул деп койчу алтын кызым. Жайнагүл карыянын оорусунун тарыхы жазылган китепчени алып карап көрсө, 80-ди серпейин деп турган чак экен. Карап туруп өз ичинен таңдана түштү. Тобо, тиштери тим эле күрүчтөй экен. Бетинде да бырыштар анчейин. 60-тан ашыкты бул кишиге ким берет? Чачын агаралай баштаганы менен сакал мурут ошол бойдон. Келбет сыны менен карыган киши экен деп ой толгонуп туруп минтти. Кокус кийин соңу бала чакаңыздын дооматы болсо кантем ата? Жашоодон тое турган мезгилиңиз келе элек экен. Жаман айтпай жакшы жок, кокустан операция огунан чыкпай калса, шорум кайнады го. Сиздин алтындай болгон өмүрүңүзгө жооп берүү мен үчүн кымбатка турар. Айттым го балам, өлсөм доом жок деп. Балдарды бери чакырчы киришсин. Тыштан үрбөй-дүрбөй бала чака болуп бир короо киши кирип келатышты. Жайнагүл көрүп турган көзүнө ишенбей таңдана түштү. Булар балким жайлоого эс алууга келген орустар болсо керек деген ой менен жанында турган акушеркага минтти. Кудай, бул кишинин балдары байбичеси кирсин дебедим беле? Көздөрүн ачык асмандай мөлтүлдө түшүп, булар кайдан пайда боло калышты? Ооруга соңуркаган немелер го? Яшымдык. Анан жакадан өзүн алып келген сары чийкил көз шофёрго карап, сиз эмнеге келдиңиз мында? Жигит көк көздөрүн күлүңдөтүп, бурула түшүп жооп бергенче жанында турган орус түспөлдөш байбиче шаңк этти. Кагылайын кызым, бул кишинин байбичеси мен болом. Потом сен деле айтып түшүндүрүп койбойсуңбу, деди абышкасына карап. Ушул тургандардын баары эле биздин өзүбүздүн балдар, небере чөбөрөлөрүбүз. Кудай ургандар. Анан калса көздөрүн чөкө таандай кылып, мени тартып калган тура баары. Тамашага чала сүйлөдү. Татар да эмесмин, орус да эмесмин. Кахолдун анык өзүмүн. Болгондо да Украинанын Полтава шаарынан болом. Жайнагүл буларды тил билбейт экен деп байкабай айткан жанагы сөзүнө сынып калды. Байбичесинен кечирим сурады. Ой апа кебай, мени кечирип коюңуз, байкабай эле. Башын чайкады. Көрбөгөн жердин ой чуңкуру көп деп ошон үчүн айтышат тура. Кагылайын, ошол да ой калуучу сөз болуп калыптырбы? Эчтеке эмес, алдыңа кетейин. Ала кушту атынан чакыр дейт, Жайнагүлдүн кулагына шыбырады. Бул Кудай төгөткөндө, абышканыкына караганда менин махабатым күчтүү окшойт. 7 баланын энеси болдум. 7 тең мага окшоп, сары ооз балапандай болуп калышты. Жалгыз эле сен эмес, балдарым менен кыздарымды көргөндөрдүн баардыгы да ушинтип жаңылышат биринчи көргөндө. Окшоштуктун баары махабаттан деген чынбы, ким билсин? Жайнагүл бырс күлдү. Ооба, ошондой да болот. Ой байбиче, сен балага таржымалыңды айтып алаксытпай, мени ары бери кылбайсыңарбы? Доктор кыз мени шаарга алып кетем дейт. Ары бери сүйрөбөй ушул жерден эле бирдеме кылсынчы? Өз колу менен. Айтып өзүңөр сүйлөшкүлөчү. Катынды сойгон доктор эмне эркекти сое албай калабы? Менимче сокур ичеги болуш керек бул кишиники, деди байбиче. Караган немени убара кылып, ары бери сүйрөбөй операция жасала турган иш болсо, өзүң эле жазачы кызым. Кокус жолдо баратканда жарылып кетсе, ошондо балекет болот да. Байбиченин жарылып кетсе деген сөзүн угуп, Жайнагүл ойлоно түштү. Мындай катуу ооруну көрүп туруп, жардам көрсөтпөй, терс аяктык кылуу медицина кызматкерлери үчүн кечиримсиз күнөө экенин Жайнагүл жакшы билүүчү. Ал медицина институтунда окуп жүргөн мезгилинде мугалимдердин кандай гана учурда болбосун оорулууга жардам көрсөтүү ырайымдуулугу, алардын милдети жөнүндө айткан сөздөрүн эчен уккан. Ушуларды эстеп келип, келин минтип ойлоду.
Мындай болгондон кийин эмнеге убактын өткөрүп карап турам? Тобокел түбө жел кайык, өтөрсүң да кетээрсиң дегендей. Бир чымырканып көрөйүн. Балким бардыгы жайында болуп калгысы бардыр деп, өзү менен өзү сүйлөшүп, өзү менен өзү макулдашып алды. Үй бүлөсүн бүт бойдон тышка чыгарышты. Адегенде карыянын ичин тазалап, клизма жасашты. Бардык медикаменттер даяр болду. Келин колун щеткалап, самынды бар жактата сыйпап, кайра-кайра жууп кургатып туруп, спирт менен чайкады. Ата, деди Жайнагүл, операцияны наркозсуз жасайбыз. Чыдай аласызбы? Мейли балам, чыдайм го. Кесилүүчү жерине укол берилип, эт жансыздандырылып, муздатылгандан кийин хирург ал жерде узунунан сөөмөйдөй жерин тилип, ичегилерди ыгы менен сууруп чыга баштаганда, карыянын чекеси тырышып, өңү өзгөрүлүп, эрден кымтып, кесе тиштеп алды. Ал оюнда сокур ичегин албай эле, иче кардым менен кошо өпкө боорумду бүт эле сууруп баратабы деп ойлоду. Арадан көп убакыт өтпөй, үйлөгөн мөөндөй болуп жарылууга даяр турган узуну карышка жакын көгүлтүр ичегини кесип, пинцеп менен чымчый кармап карыяга көрсөттү. Ата, мынакей, алиги сиздин жаныңызды жай алдырбай кууратып жаткан сокур ичеги деген балекет. Көрдүңүзбү? Оорулуу чекеси тырышкан калыбында башын ийкеген болду. Жайнагүл кесилген ичегини тигип бүтүп, карыяга кайрылды. Кана ата, дем алыңыз. Жакшыраак. Дагы. Бул кезде сыртка чыккан ичегилер тигилгиши дем алган сайын өз ордуна акырындык менен жылып кирип баратты. Операция бүттү. Карыяны балдары замбилге салып, көтөрүп барып өзүнүн кроватына жаткырышты. Бул күн Жайнагүл үчүн өзгөчө эстен кеткис күн болду. Ал болгондо да бакандай болгон эки кишини биринин артынан бирин операция жасады. Баарынан кубанычтуусу экөө тең ийгиликтүү аяктады. Бул врач үчүн оңойго турган жок. Жайнагүл маскасын алып, эки бети албырып, маңдайынан аккан тери али кургай электигин ординатордук кабинет деп эсептелген бөлмөгө коюлган тримодон көрдү. Колу башын жууп, сүртүнүп, графинде турган муздак суудан стаканга мелт калт куюп, аптыга жутуп алып, стаканды ордуна тарс коюп, креслого боюн салмактуу таштап отура кетти. Эмне үчүндүр көздөрү чыбырчыктап, башы айланды. Тобо кудурет, бул эмнеси деп, эки колдоп башын басып, көздөрүн жуумуп жиберди. Аңкыча тыштан акушерка аял кирип, бирдем айтчуудай болуп, оозун эптеп баратып, кайра токтоп калды. Анткени врачтын эки колу шалдырап, мойну креслонун жүлөнгүчүнүн бир жагына кыйшайып, жансыз немедей жаткан. Жайнагүл Казиевна, сизге эмне болду? Туруп, тигил диванга жатсаңызчы. Аял колтуктан алып, өйдө көтөрдү. Аябай чарчаган окшойсуз. Анын үстүнө түнү менен жаанда жол жүрүп эзилдиңиз да. Акушерка келинди тургузуп, диванды көздөй колтуктай бергенде, тыштан алиги операция болгон жылкычынын байбичеси кирди. Катүгүн эмне болуп кетти я? Алдыңа кетейин. Бир жериң ооруп турган жокпу? Же бул жердин абасы бийиктик кылып жатабы? Билбейм эмне болгонумду. Башым айланып, өзүнөн өзү эле көздөрүм караңгылашып жатат. Ойго кой, деди байбиче алаканын шак коюп. Бул бала ачка турбайбы? Карабайсыңарбы эриндери кеберсип, өңүнүн кубарып турганын? Тышта балдарга айткылачы, тезирээк жанагы көкөрдөгү кымызды алып келишсин. Катүгүн-ай, мурда кандай эстебедик. Жайнагүл ошондо гана өзөгүнүн үзө тартып турганын, кечээ түштө тамактанган бойдон оозуна наар ала электигин билди. Кымызды көрүп муундары калтырап кетти. Каны катып турган Жайнагүл кымызды кандай жутуп жибергенин өзү да билбей калды. Бошогон чыныны кайра берип жатып күлүмсүрөдү. Кудая тобо, ачкачылыктан дагы муундар ушунчалык калтырайт экен да. Эгерде операция убагында мындай абалга келгенимде жакшы болмок эмес. Бөөдө адамды майып кылып алышы мыктымал эле. Билбейм, оорулууларды көргөндө өзүмдү бүтүндөй унутуп калган окшоймун. Адам башкасына чыдаса да, ачкачылыкка чыдабайт экен го. Жүр айланайын биздикине, чай кайнап жатат. Ысык бирдеме оортап, эс алып албасаң болбойт. Кымыздан дагы кичине жутасыңбы? Байбиче столдун үстүндө турган
Көкөргө кол узатты эле. Жайнагүл башын чайкады. Жок, апа, куйбай эле коюңуз. Эми кымыз ичпейм, ансыз деле мас болгон немедей бүткүл денем ымыр-чымыр болуп чыкты. Ачык курсакка ичкенден болсо керек, андан көрө чай ичейин. Көкөрүн колуна кармап, ордунан турган аялга карады. Азыр апа, мен операция болгондорду бир сыйра көрүп чыгайын. Сиз бүгүнчө алиге аялдын жанынан карышчыла көрбөңүз, деди Жайнагүл акушеркага. Жанында бир киши такай туруш керек. Эсиңде болсун, эч кимисине бир тамчы суу берүүчү болбогула. Азыр буларга эч нерсе ичүүгө да болбойт. Эмки калган өмүр өзүңөрдүн колуңарда. Жайнагүл аялдын температурасы түшпөй, эртеси да кетпей калды. Ал эми берки карыя болсо, экинчи күнү эле кекиликтей болуп баш көтөрүп, тамак сурай баштады. Эртең менен Жайнагүлгө чай берип отурган аял сурап калды. Бул кишилерге эмне тамак бериш керек? Врач көңүлүндө канаттуунун сорпосу болсо жакшы болот эле деп ойлоп минтти. 2 кишиге бир тоок болсо, бир эмес 2 күнгө жетет эле. Эми ал жок да бул жерде. Шаарда алыс, районда алыс. Айылга жетүү абдан кыйын. Жайнагүлдү ошол күнү түшкү чайга чабанын эжеси чакырып келиптир. Алдыңа кетейин, үйгө кирип, менин колумдан дагы даамоз тие кет. Оолуңуз кайда? Жайыттан азыр келди, үйдө. Жайнагүл алардын тамагына караган жок. Ошол чабан жигит үйүндө болсо, медпунктка чакыртып алып, аялы жөнүндө сүйлөшсөм деп мурда эле ойлоп турган болчу. Врач илгерилей барды. Кызды үйдө кыл жатпайт дегендей, тим эле боз үйдүн ичи мизилдейт. Кыздардын алды 15, эң кенжеси 3 экен. Жылдыздай жайнаган татынакай кыздарды төрөп берип отурган аялды да ушинтип кордойт экен, Бирөө ичерге суу таппаса, бирөө кечүү таба албайт деген ушул экен да деп ойлоду келин. Уулуңуздун өзү менен сүйлөшөйүнчү, деди Жайнагүл аялдын сөзүн бөлүп. Сүйлөш кагылайын, айтуучу акылың болсо айт. Сиз канчадасыз, апа? Ушу боз кыроодо 74-кө толуп, 75-ке кетем. Сизчи, жигит? 36-дамын. Жайнагүлдүн кабагы чытыла түшүп, улутунуп алды. Эр жигиттин сүйрүсүнө сүт толуп, ийрисине эт толуп, акылы катып, болуп толуп турган кези 25 менен 40-тын ортосу. Апаны ардактап, алган жарынын көңүлүн көтөрүп, кадырына жете турган мезгил да ушул чак. Айтыңызчы, аялыңызды эмне үчүн шордотуп, ушундай абалга алып келдиңиз? Балта керкиси колунда. Тышка чыгып, эркектин үйгө кирип, ургаачынын жумушун аткарган тың аялыңыз бар экен. Жаман көрсөңүз жаман көрүңүз, начар жигит экенсиз. Илгеркидей киши өлтүрүп, кунга келген аял эмес да, бул да адам баласы. Ошончолук запка көрсөтүп, жакалагандай бул байкуш келиндин эмне кылган кылмышы бар? Кылдан кыйкым таппай, койдун койго кошулуп кетишине дагы ушинтип урабы? Ай күнүнө жетип, толготуп турган аялга күйөөсү мындай мамиле кылаарын дегеле уккан эмесмин. Кокус жолдошуңуз сотко берсе, сиз 2 статья менен соттолосуз. Биринчиси киши өлтүргүч катары, бир башка статья менен, экинчиси болсо жырткычтык менен адамдын өмүрүнө зыян келтиргендигиңиз үчүн. Өзүнчө статья колдонуларын мен юрист болбосом дагы түшүнүп турам. Жайнагүл ойго батып, төнө түштү. Ортодогу тынчтыкты бузган байбиче болду. Бул догдур келин айткандай жооп берип жат эми. Өзү балың өзүңө, кантейин. Же бир башкалар өңдөнүп, ичимдик ичкен неме болсоңчу, мастыгынан болду дегендей. Койго кошулуп кетти деп күнөөсүз немени уруп. Аны деле аман эсен бөлүп алдың го? Жетпей калганы бир кой экен. Акмак баламай, бир кой эмес, 100 кой жоголсо да ордуна кошо турган койгозуң бар го? Акча десе акчалуу, дүнүйө десең дүнүйөлүүсүң. Адам бирде көрөрдө ушинтип битин сыгып, канын жалап калуу үчүн эме тура? Марттыгы деле, жуумарттыгы деле бар, ак көңүл, жайылдастыр конет эле. Эми эмне деген шумдук болот? Бир кой үчүн уруш чыккан жок да, жарыктык. Чырдын башы койдун койго кошулгандыгынан башталды.
Билесиз го келиниңиздин сырын. Булардын сөзүн угуп отурган Жайнагүлдүн эсине тигил карыянын кемпиринин айткан сөзү түштү. Кем тигинде да бар, керикисинде да бар дегендей, келиндин өзүндө да күнөө бар. Аялдар теңдигине жеткени кутурбадыбы катындар? Азыр ким көптү? Аял көптү. Ким чоң сүйлөйт? Аял чоң сүйлөйт. Кимдин сөзү өтөт? Аялдын сөзү өтөт. Бул келин чабан болгондо эмнени кыйратып жатат дейсиз? Койду койдой багып, бир башын чыгымга бербей, акчаны ай сайын буулап алып, аялын кутуртуп жаткан жанагы жаман кара жигит. Келиндин малда эмгеги жок, жардам бербейт десем, Кудайга күнөөкөр болормун. Тыңы тың, иштерман эле неме? Бирок бул келиндин кемчилиги эле тилинин узундугу. Угуп эле жүрбөйбүзбү? Ууктуруп жиберет го байкуш баланы. Бул жолку экөөнүн ушунда үйүндө кайненеси да, кыздары да жок экен. Тигил чоң сууга кир чайкайбыз деп кетишиптир. Оозу мурдунан чыгып, толготуп турган колуктусун бекер жеринен эле кардын жара тепти дейсизби? Ушуларды эстеп, рас эле тийгиш айткандай күнөө бирөөндө эле болбосо керек. Тутана албай турган отко бензинди байкуш келин өзү чачып алган экен го, деп ойлоду Жайнагүл. Ооба Жайнагүл Казиевна, жаман иш болду. Туура бардыгына мен өзүм күнөөлүмүн. Койдун койго кошулуп, чачылганын көрүп, каным кызып кеткен тура. Анын үстүнө тигил оорулуу аялымдын тили дагы кошул ташыл болуп кетти окшойт. Кандайча тээп жибергенимди өзүм да билбейм. Коркутам дедим да, анын толготуп турганын да билген эмесмин. Эмне кылайын, соттосо соттолуп кетем да. Атаңнын көрү, деди Жайнагүл ичинен. Турмушта эмнелер гана болбойт, Эми тигил бечара аял ушул абалы менен эри менен чогуу кантип жашаар экен? Акыры баары бир турмуш болбойт го. Каны толук жаш жигит аялсыз жашай алмак беле. Ушуларды ойлоп, кабыргасы кайышып турду. Эртең менен Капкотто бул жигиттин аялы менен сүйлөшкөнүн эстеди. Айтыңызчы, доктор, мен сакайып, кадимкидей мурунку абалыма келе аламбы? Мындан ары төрөймүнбү же төрөбөймүнбү? Бир уул төрөп алсам деп самоочу элем. Күйөөм дагы эркек төрөбөйсүң деп күнөөлөп калуучу эле. Сиз мени угуп туруңузчу, деди Жайнагүл аялдын кроватынын жанына жакындай олтуруп. Эркек бала бала болуп, кыз бала бала эмес бекен. Биздин ушул жыргалдуу заманыбызда уул менен кыздын айырмасы деле болбой калбадыбы? Эми сиздин энелик милдетиңиз 5 кызыңызды тарбиялоо, окутуу, адам кылуу. Бала да, башкасы да бүтүндөй карарып кетиптир. Жашырбай ачык айтканда, мындан ары төрөбөйсүң эже. Мен бул сөздү сиз абдан жакшы болуп калгандан кийин айтышым керек эле. Өзүңүз сураган соң айтууга туура келди. Анын үстүнө мен дагы кетишим керек. Баарынан дагы сиздин бактыңыз тирүү калгандыгыңыз. Өзүңүздү өзүңүз сактап, мурункудай эле алдуу күчтүү бойдон кала бересиз. Күйөөңүз деле жаман жигит көрүнбөйт. Ишиңер да жакшы экен. Жакшы да турат экенсиңер. Кырсык таман астында деген ушул. Аялдын жашы кош карегинен сызылып, эки кулагын көздөй мөлтүлдөп, капкара болуп жазыкта жайылып жаткан чачтарынын арасына кирип жок болуп жатты. Төрөбөсөм кантейин, кечирем да күнөөсүн. Агартып уул туубасам дагы кызартып кыз туудум. Ыйкы-тыйкы болуп жашаган кээ бир мезгилдерде жакшы өткөн кубанычтуу күндөрүбүз жууп туруучу эле. Кээде менин аялдык кыялымды көтөрө албай катуу тийген камчысы жанымды кейитсе, кээде эркектик жылуу мээрими, жакшы сөзү көкөйдөгү көөнү тазартып, жүрөктөгү музду эритип жиберүүчү. Эрди катын жөнүндөгү бири-биринен ысыгына күйүп, суугуна тоңуп жашайт деген сөз ушундан улам калса керек. Бирок мен күйөөмдү кызыл камчы деп күнөөлөп, аны менен ажырашып, кыздарымды тирүүлөй жетим кылып, шаарымды бузуу колумдан келбестигине көзүм жетип турат. Балким кемчилик жалгыз эле андан эмес, менин өзүмдөн да кеткендир. Жайнагүл аялды телмире тиктеп турду. Эмнеси болсо да эс туургач экен деп ойлоду. Өзү тилинен таап, мен күнөөсү болсо да, айткан сөзүнө ыраазы болду. Бул аялдын ордунда башка чабал бирөө болсо, эринин аягын асманга чыгарат эле. Жакшынын бир аты Тажал,
жамандын бир аты жууш деген сөздүн чындыгы болсо керек. Оорулууларга козунун аркасынан 2-3 омуртканы чийки кезинде бир сыйра ак шапак кылып жуудуруп салып, бышырып, тузун мала даам татытып, бир чай чыныдан сорпо берүүнү экинчи күнү сунуш кылды. Жайнагүлдүн өзгөчө тынчсызданып корккону карыя болуп турду. Ага кайра кирип, ата, кандай абалыңыз? Ичиңизден жел чыгып жатабы деп, адегенде эле ушуну сурайт. Ал эми тигил киши болсо, бул чунак келин менин ичимден желдин чыгышына эмнеге эле мынчалык кызыгып калды деп ойлоп, мыйыгынан шек алдырбай акырын күлүп коет. Ичтен жел чыкпай калуу деген ичегинин операциядан кийин өз ордунан туура эмес орун алуу коркунучу тууларын врачтан угуп, түшүнгөндөн кийин гана карыя. Ал түгөнгөн жел тынымсыз эле чыгып жатат, айланайын кызым деп кысына түшүп жооп берди. Жөнөр алдында карыяга да, тигил аялга да кирип, экөөнө тең болгон кеңештерин айтып, повязканы кандай жасап, тигилген жараттагы жипти кайсы күнү кандай алышаарын акушеркага алдын ала, анын билгенине карабай, дагы бир сыйра түшүндүрүп, вертолет келсе учамын деп турган күнү Жайнагүл капысынан капканга түшкөн макулуктай болду. Шаардан доктор келди деп угуп келишкен сыркоолуу адамдарды көрүп, врачтын шаштысы кетип калды. Көрбөймүн деп да айта албады. Шаардык областык ооруканага баруучу 3 киши болду. Буларды Жайнагүл өзү менен кошо ала кетмек болду. Жайнагүл өзү менен кошо ала келген оорулуу адамдарды вертолеттон түшүрүп, тез жардамды чакырып, бардыгын тиешелүү ооруканаларга жеткирип санаасы тынды. Ал көңүлүндө балким кызын алып, энем келип калдыбы деген ойдо жүргөн. Анткени баягы бир телефон менен сүйлөшкөнүндө Жанат экөөбүз барып калар бекенбиз деген болчу гына. Энем келсе, балдары менен кырман төшөк салып алып, өздөрүнчө бир айылдуу кишидей болуп, чуручуу түшүп жыргап жаткандыр деп ойлоп, көңүлү толуп турду. Тез жардам эшигинин алдына токтогондо гана ою чачылып кетти. Караса үйүндө жарык да, дымыр эткен жан да жок. Тим эле кулак мурунду кескендей болгон дүлөй тынчтык бүтүндөй бул жерде үстүнөн басып тургандай болуп көңүлү чөгө түштү. Ушул саамда ээсиз талаада калгандай бир бөтөн үй, бөтөн жайга келгенсип, жалгызсырап, өзүнөн өзү ыйлагысы келип, мууну бошоп, дарбазага сүйөнүп тура калганын байкай коюп, боюн дароо тартып алды. Анын бул жерде жалдырап жалгыз турганын бирөө карап тургансып, эки жагын элеңдей карап, кошунасынын үйүн көздөй сумкасын көтөрүп майыша басты. Дабыш чыгарбай келип, жарык чыгып турган терезенин тушуна келип токтоду. Кулак түрүп, канчалык тыңшаганы менен Асан менен Үсөндүн үнү да, башкалардын сүйлөшкөн сөздөрү да угулбады. Жайнагүлдүн жүрөгү опколжуй баштады. Бул кезде уктай коюшчу эмес эле. Байкуш балдарым кокус суук тийип, састым болуп калышкан жок бекен деген араса тойдо колу терезеге салмактуу көтөрүлдү. Ошол замат эки кыз жарыша чуркап келип, терезенин пардасын ачып, шыкаалап тура калышты. Мен Жайнагүлмүн, ачып койгула эшигиңерди, деди келин. Жайнагүл эжем деген кыздардын үнү үйдү үч көтөрүп кетти. Алардын үнүнө аралаш апа, апа деп өз балдарынын чейпи чыгып чыңырган үндөрүн Жайнагүл дароо тааныды. Байкуш балдарым үнүмдү калбай эле араң турушкан экен сагынышып деп. Зээни гей түштү. Дарбаза ачылаары менен Жайнагүл түз эле үйдү көздөй атырылды. Асан менен Үсөн энесин көрүп, экөө эки жактан ыйлап жиберишти. Бири сол тизесин, бири оң тизесин кучактап, буттары тынымсыз секирип жатты. Эне жүүртө басып отура калып, уулдарынын көздөрүнөн алмак-салмак өбүп, баштарынан жыттап ыйлап жиберди. Келин бир оокумда ордунан туруп, экөөнү эки колуна жетелеп илгери басты. Керме каш эжем үйдө жокпу? Азыр келет. Атам экөө бир жака чыгышты. Ошондой, силердин дымырап унчукпай отурганыңар. Корктуңарбы ушунчаңар жүрүп? Корктук. Баятан берле тынбай ажылдаган ит үрүп жатты. Биз уур экен деп ойлодук. Анын үстүнө апам менен атам бирөө келсе эшикти ачпагыла деген. Жайнагүл балдарын кайра баштан өпкүлөп, кайра баштан жыттап,
бооруна кайра кысып минтти. Менин Асаным менен Үсөнүм кандай жүрүштү? Ыйлап чатак кылышып, силерди беймаза кылган жокпу деге? Түндө Үсөн аябай жаман уктады. Кайра ойгонуп, апалап ыйлап чыкты. Асан болсо Үсөнгө караганда жоош экен. Көп ыйлап чатак кылган жок. Бирдемеге таарынса эле, папам айтам дей берет экен. Экөө тең сизди аябай сагынышты. Уктап жатып дагы апалап ыйлашат. Өзгөчө Үсөн. Эми балдар бири-бирин айлап жылдап көрүшпөй куса болушкандан бетер сагыныштары таркабай, өбүшүп чытташып. Эне балдар бири-бирин айлап жылдап көрүшпөй куса болушкандан бетер сагыныштары таркабай, өбүшүп чытташып, жалынып жалбарышып, эзилишип отурганда үй ээлери дагы келип калышты. Охо, жакын келген турбайбы? Кандай айланайын? Жакшы келдиңерби? Арбай ачпай, деди үй ээси. Рас болбодубу келгениң? Келчи, көрүшүп коелу. Жайнагүл балдардын алдынан түшүрүп, ордунан туруп, Кирме каш менен кучакташып көрүштү. Балдарың темеле куса болуп кетишти окшойт. Бакчадан келишсе эле биздин үйгө киргилери келишпей, өз үйлөрүн көздөй имерилип качып турушат. Ой, мына бул Үсөнүң Асанга караганда сага жакын болот. Эшик ачылабай, дарбаза кыйчылдайбай, темеле угар кулак элеңдей түшүп, ошол замат ордунан апа деп секирип турат. Түз эле үйүн көздөй чуркайт. Анан да көздөрүн алакандай кылып, жашылдантып, тамак ичпей бизди карап улутунуп, томсоруп турганычы. Кимди жакшы көрөсүң десек, апамды жакшы көрөмүн дейт. Ал эми Асандан кимди жакшы көрөсүң десек, папамды дейт. Бул папасын кайдан жүрүп мынчалык көкүрөгөнө түйүп калганын билбейм. Толкунбек келген сайын буларды көргөнү бакчага барат экен да. Ал жерде эки жүздүүлөр жок дейсиңби? Толкунбекке жасакерленип, Асан менен Үсөнгө папаңар келди дейт тура. Анан жакшы көрөт да атасын. Бул жерде кем деле баруучу балдарга угуп, уурдап кетеби деп коркуп да жүрдүм. Уурдагандай балдарда эмне акысы бар? Андай эки бала керек болсо, катынын тууп бер дебейби? Толкунбек куруп калсын, аябай алжыбадыбы? Асан менен Үсөн Жайнагүлдүн эки тизесине чокчоюп отуруп алышып, бири-бири менен ойноп, тимеле кабактары ачылып, күлкүлөрү чыгып, дүнүйөсү түгөл телегейи тегиз болуп жыргап калышты. Жүргүлө балдарым, кетелеми. Апаң менен атаңа, эжекелериңе рахмат айталы. Мен аябай чарчап келдим. Абасы бийиктик кылдыбы же балдарымды эстегендиктенби, көзүмдүн чарасы толуп, бир жакшы уктай да албай койдум. Экөөңөрдүн демиңерден дем алып, бир жыргап уктайын десең, Кирме каш чоочуп кетти. Чарчысаң чай ичип алып, балдарыңды жаның алып, диванга кыйшайып эс ала бер. Тышта тамак пышып жатат. Кантсе да бүгүн Жайнагүл келип калар деп ойлоп, атайын арнап тамак жасап жатканмын. Кетебиз деген эмнеси? Кирме каш кыздарын шаштыра сүйүлөп буйрук берди. Болгула, кана чайыңар. Төөнүн этин берчидей болуп кантесиңер айланайындар. Бул алып келгиле. Жайнагүл бир-эки чыны чай ичип, диванга кыйшаяры менен көз илинип кетти. Уктап калды, чарчаган тура. Тамак пышканда ойготорбуз. Киши соет деген оңойбу. Анын калса тимеле жердин түбүнө барбадыбы? Баратканда жанагы тынчы жок лөкөйгөн машина менен жол жүрүп, андан бетер союлду да. Ошентип Кирме каш Жайнагүлдү атын айтпай, Жакинтай деп эркелетип сүйүлөп, өпкө жүрөгүн чаап, мээримин төгүп, үзүлүп түшүп калган кез. А Жайнагүл болсо, ушундай ушакчы, тажаал, эки үйдү эриктирбеген, бир үйдү бириктирбеген аялдын кыялын таап, кынына киргизип, бир туугандай болгон кыйышпас кошуна болуп кеткенине ыраазы. Жайнагүл өз үйүнө киргенде, эки уулун эки жагына жаткырып алып, бир топко чейин балдардын ою менен ойнотуп, өбүшүп чытташып, эркелешип, кандай уктагандыктарын да билбей калды. Малчылар үчүн Казиеванын жайлоого келиши өзгөчө бир унутулгус иш болду. Алар доктор келин кеткенден кийин ага газета аркылуу малчылардын атынан алкыш айтып коюуну сурап, республикалык газетадан барган кабарчыларга өтүнүч кат жазып беришти. Ал эми операция болгон адамдар Жайнагүлдү ооздорунан түшүрбөй, даңаза кылып жүрүштү. Сулуулугун бирөө айтса, сымбатын бирөө толуктайт. Боорукерлигин бирөө айтса,
Акылын бири толуктап, тимеле аваз кылып жатышты. Жайнагүл ушуну менен эле чектелип калган жок. Ал эң эле татаал, оор операцияларга чейин катышууга туура келди. Эл ишенимине ээ болуп, калк кадырлоосуна татыктуу болду. Мындай ийгилик Жайнагүлдү бул жерге биротолог кеткис кылып, бекитип салган сыяктуу болду да калды. Бирок ошондой болсо дагы анын жетпей турган кемчил дүйнөсү, толбой турган бактысы, арылбас арманы бар болчу. Ал болсо көпөлөктөй болгон Асан менен Үсөндү белине таңоо кылып, 6 бөлмө тамда жалгыз калган эле. Бүгүн күнгө ишенбе, жайдын толуп ташып турган кези. Жайнагүл түшүндө ыйлап жатып ойгонуп кетти. Саамай чачымдашып, жаздыгы суу болуп калыптыр. Жүрөгү опколжуп, алеп-жалеп болуп, делебеси козголгон калыбында башын көтөрүп, кимдир бирөөнү издегенсип, эки жагын айлана тагарап алды. Тобо, Толкунбекти кадим өңүндөй көрдүм, деди, өпкөсүнүн көпкөнүн баса албай. Жанында томурайып уктап жаткан балдарынын тээп салган шейшептерин кайра оңдоп жаап, кайрадан башын жаздыкка коюп, көргөн түшүн бир баштан эсине түшүрө баштады. Жайнагүл эшикке чыкса, Толкунбек үйгө кире албай, босогодо сүйөнүп, кимдир бирөөлөрдөн өзүн далдалагансып туруптур. Кудай, бул жерде эмнеге көшөгөлөнүп турасың үйгө кирбей? Келгениң рас болбодубу? Эртең командировкага кетем, балдарды кайда таштаарымды билбей айлам кетип турбады беле, дейт. Анан экөө кандайдыр бир төшөккө жатып калган болот. Мен сени сагындым, Жакин, деп адатынча жалына баштайт. Сенден башка аялга кучагым толбой койду десе, Жайнагүл ага таарынычын айтат. Сен менин башымды аттап, башка аял менен кетип калбадыңбы? Эмне үчүн ошенттиң? Менин сагынып, куса болуп жүргөнүмдү да билбей койдуң. Ал эмес, энеңдин өлгөнүн айтып, телеграмма жиберсем да келбедиң. Байкуш энем, сен деп жүрүп, экөөбүздүн күйүтүбүздү көтөрө албай өлүп кетти. Жайнагүл кайненесинин өлгөнүн эстеп, ичи оттой жанып ыйлап баштайт. Толкунбек да ыйлайт. Акыры экөө бири-бирин соорота албай эстери ойт. Тобо, бул эмне деген түш? Түшүндө ыйлаган адам сүйүнөт дешчи эле. Байкуш энемди өлдү дегеним кызык, дейт, өзү менен өзү сүйлөшүп. Түндө түшүндө көргөндүктөнбү, Айтор эртеден бери Жайнагүлдүн көңүлүнөн Толкунбек кетпей койду. Эмне үчүндүр оюна кайра-кайра кылт этип түшүп туруп алды. Анан дагы баягы күнү операция жасаган чабан аялдын айткан сөзү Жайнагүлдү көп ойлонто турган болуп кетти. Капырай, өзү жапжаш туруп, жарым жандуу, жарты сандуу болуп жатса дагы күйөөсүн жамандыкка кыйгысы жок. Бир этегимди жел ачкан, бир этегимди ушул күйөөм ачкан. Мунун да эчен жыргаткан жыргалы болгон да, деп коет дагы, өлүү менен тирүүнүн ортосунда жатса да. Кийинки күндөрдө Жайнагүл Үсөндү башка аял тууду деп айтмак турсун, оюна алууга дити барбай калган. Асан менен Үсөндүн айырмасы билинбей, жүрөгү менен жүрөгү, жаны менен жаны бир болуп кеткен. Баарынан дагы энесинин эбедейин эзилтип, эт жүрөгүн элжиреткен бир кыялы Үсөндүн баягы эле Жайнагүлдүн көкүрөгүнө кумар тутуусу болчу. Энесин жыттап жатып, кээде мемиреп, таттуу уйкуга кетчү. Жайнагүл менен чогуу жатканда жыргап, тимеле уузга тойгон кулундай болуп, дардая жатып, бут серппей уктачу. Кокустан ойноп жатканда болобу, же тамак ичип отурганда болобу, Жайнагүлдүн Үсөн деп чакырган үнү чыкканда, ошол замат селт этип, ии деп ордунан октой учуп турчу. Ал эми Асандын кыялда өзүнчө бир кызык. Асан деп энеси 2-3 жолу кайталап чакырмайынча ордунан козголуп да койчу эмес. Кээде Асан ошентип укса да укмаксан болуп, тоотпой отура бергенде Үсөн анын жанына чуркап кетчү. Жүү, апа чакыйып жатат деп колунан тартып кудуңдап кетүүчү. Кокустан Жайнагүл бир жеримдеп онтолоп кабагы бүркөлүп калса, Үсөндүн көздөрү жашылданып, апа башың оюп жатабы деп мойнунан кучактап, жаагына тийгизип өөп коючу. Үсөн деги жеринен ушундай сезимтал, жароокер, энеге өзгөчө жакын бала. Кээде анын ушундай кыял жоругунан эненин ичи тартып, деги баладан башкача болуп баратат деп ойлочу. Ушундан улам
Өз энеси Тумардын айткан бир сөзү келинин эсине кайта-кайта түшө берүүчү. Ал болсо эне чакырабы, ата чакырабы, же башка бирөөлөр чакырабы, адамдын үнү чыкканда силт этип, «Я» деп тура калбаган бала да балабы деген сөзү болчу. Бүгүн бул үйдө майрам, бул үйдө той. Жанат эс тартып, бою өсүп, киши болоюн деп калгандай, акына болсо кайгыдан кайра тартып, чыйыр алып калган. Жайнагүл кайненеси менен кызынын келгенине кубанычы койнуна батпай, толкундайт, темеле айтаарга сөз таппай, кызы менен энесин кайра-кайра тойбой карай берет. Асан менен Үсөн болсо, чоң энесине жакындап келип эле күлүшүп кайра ойт беришет. Эй, окшошун гана макоолор. Энеңер көптүргүлө? Акмаксыңар го я? Бул эмнеси өз энесинен өздөрү качкандары? Канча күндөн бери энем келет, Жанат эжем келет деп жүрүшөт дагы, келишсе учурашып, өптүргөндү билишпейт. Мен папама өптүрөм, деди Үсөн турган ордунда секирип ойноп. Мен дагы папама өптүрөм. Сен папа эмессиң да, деди Асан. Балдардын сөзүн угуп, кынанын көздөрүнө жаш айлана түштү. Үнү буулуп, эрдин бир демге кымтып туруп, анан минтти. О, папаңар менен памыран калгырлар десе. Кана папаңар жок да, силерди балдарым деп эстеп, сагынса келбейби? Силердин кусуруңар ургусу бардыр, ал чочкону. Сөөгүмдү сыздатты го ал айбан. Тобо атасы бар экенин, анын бир жерде сандалып жүргөнүн түшүнөт ушулар. Эне канча күнгө келдиңиз, көпкө жүрөсүзбү? Абышкага бир айда келем десем макул болду байкуш. Сен үчүн, мына бул 3 бала үчүн өнөт да шорду. Телефон кургуру да иштебей калды. Анын иштеп турганы дагы жакшы экен. Силер менен сүйлөшө албай, кулак мурунду кескендей болуп олтуруп калдык. Баса ошондой, чалсам эле эч ким жооп бербейт. Жанагы 08 дегенге айтсаңар болмок экен, телефонуңуз иштебей жатат деп. Аны деле ойлогон жокмун. Кийин өзүң барганда оңдотуп берерсиң балам. Силер менен сүйлөшкөнгө карайм, болбосо телефонуңдун бизге кереги эмне эле? Жанатыңыз бирдемеге жарап калдыбы? Жарап калды балам. Иттен илгери, кишиден кийин деген ушул. Сереңдеп үй жыйнамыш болот, чыны жуумуш болот. Кенедей немени ителеп жумшаба деп атаң ортого түшөт да турат. Ансыз деле билем да өзүм. Кокойгөн антип бекер боздукка үйрөтпөңүз. Тим койсоңуз бекерчиликтин кынуусун алып, жанынын тынчын көздөп, эр баба болуп, жалко жаагына угуп кетет. Мен мындай чагымда камыр жууруп, уй саап, баарын жасачумун. Кой чыга кылайын балам. Андан ары тим койсо, аша чаап баратасың. Ушул байкуштун колунан камыр жууруган кантип келсин? Ишенбейсиз да жарыктык, чын эле айтам. Эне мага деле камыр жууруганды үйрөтсөңүз, деди Жайнагүл менен кынанын сөзүн угуп отурган кыз. Үйрөнөсүң балам. Жайнагүл кызын өзүнө тартып бетинен өттү. Кагылып кетейин, серейген. Чач койгонду эмне кылат экенсиң? Кырктырып эле салсаңчы. Эки колу менен бант байлаган, өрүмгө келип калган чачын баса калды. Кырктырбайм. Ыйлап алдырбай койбоду. Мейлеми өрүмгө жарап калды. Папаң келип жүрөбү, деди Жайнагүл. Кайсы папам? Эче папаң бар эле. Толкунбек агабы? Келген эне. Баягыда. Буга баар эле баягыда боло берет. Бир жума болуп калды го келип кеткенине. Атамды мен жаман көрөм, деди Жанат кабагын карыш салып. Эмне үчүн деп сурады Жайнагүл чоочуп. Толкунбек агам келсиле, уруша берет кечкеле. Баягыда атам мылтык менен атып салам дегенде, Толкунбек агам качып кеткенин сен уктуң беле я, Жайнагүл жеңе? Анан мылтыктын огу тамдын боорун тешип кеткен болчу. Анан Толкунбек агам дагы келсе, дагы эле тилдей берет экен атам. Экинчи үйгө келбегин дейт. Мен ыйлагам ошондо. Абам мында келди беле я, Жайна жеңе? Жок, келбейт. Эмне үчүн? Жумуштан колу бошобойт го. Бошосо келет эле, Мен абамды аябай сагындым. Сенчи, Жайна жеңе, сагындыңбы? Сагынбай эле турам, деди келин. Жанат ар жакта өздөрү менен өздөрү ойноп жаткан бөбөктөрүнө карады. Ай Асан, ай Үсөн, силер папаны сагындыңарбы? Тигине папа. Папа? Ордуларынан кыйкырып тура калышты.
Папа келди, деди Жанат кайталап. Экөө бирдей ойноп жаткан оюнчуктардын ыргытып жиберип, эшикти көздөй жүгүрүштү. Папа, папа, үн алыша кыйкыра башташты. Жайнагүл Жанатты силке кармады. Сен эмне жиндүү болуп жатасыңбы? Тынч ойноп жаткан балдарды дили өрөтүп. Абаң сага барганы менен Асан менен Үсөнгө келбейт, уктуңбу? Экинчи бөбөктөрүңө мындай сөздү айтпай жүр. Келбеген немени келди деп үмүткөр кылган кантип жакшы болсун. Асан менен Үсөнгө дарестен жетип, Жайнагүл эки уулун эки колуна жетелеп бөлмөгө кайра кирди. А Жанат болсо бирде энесин, бирде Жайнагүлдү алмай термей карап, Толкунбекти эстеп, бакырып ыйлагысы келип, эриндери эмшеңдеп, ата жытын сагынып турду. Толкунбектин мартабасын казак элинде көтөрүп турган негизги түркүк өзүнүн иш билги жөндөмдүүлүгү болду. Ал бул жерде эң мыкты деген курулушчулардын катарына кирип калган кези. Бул жерге келгенден бери Толкунбектин көңүлүн айрыкча өзүнө буруп, кызыктырган иш жаңыдан фундаменти көтөрүлүп бүтүп, керегелери тургузула баштаган 9 кабат үй болду. Ал мындай курулушка жетекчилик кылып көрө элек болчу. Ошон үчүн өзүн кызыктырган кандай татаал курулушта иштөө, анын ичин, дүйнөсүн терең өздөштүрүп, ийне жибине чейин билүү Мансуров үчүн жеңиш болчу. Убакыт суудай агып жатты. Баягы 9 кабат үйдүн курулушу күндөн күнгө эмес, саат сайын өйдөлүп, туш тарапка канат жайып, бийиктикке сермелип, көргөн жандын көз жуусун ала баштады. Толкунбектин партиялык жазасы эч алынып ташталган. Баягы кызматка жакан жаңы алып келгенде партиялык жазасы бар немекен деп, ПМКнын партиялык бюросунун мүчөлөрү ыргылжың болуп, ары кетип, бери кетип жатышып, араң макул болушкандыктарын Толкунбек али уга элек элек. Мен Толкунбек Мансуровдун иштеген мурунку жеринен берилген мүнөздөмөнүн негизинде бул жигитти билип турамын. Иштерман, таланттуу куруучу. Эгерде өз ишинде кетирген кемчиликтер болсо, ал жактан мындай мүнөздөмө дегеле келмек эмес. Мансуровдун бар болгон айыбы аялы менен ажырашып, башка аялга үйлөнгөндүгү. Караганга чымчык корголойт дегендей, казак калкын эч тутуп, бир тууган деп бизге келип отурса, жазасы бар экен деп жумушка албай коюу кантип болсун? Эгерде бул жигитке ишенбей турсаңар, бул үчүн мен өзүм коммунисттик абийирим менен жооп берейин деп бардыгын өз мойнуна алып жатып, жумушка алдырган. Ортодогу партбюронун жана ПМКнын начальнигинин ишенимин Толкунбек эмгек менен актап, эмгек менен калк көзүнө көрүнүп, топту жарып, чыгаан күлүктөй болуп чыга келди. Мансуровдун ушундай жөндөмдүүлүгүн билген жакан 9 кабат үйдүн керегеси жарым-жартылай көтөрүлүп калган кезде мастерликке которуп приказ чыгарды. Өз күчүнө өзү ишенген Толкунбек начальнигинин ишенимине каршы чыга алган жок. Анткени бир объектини колго алып, башынан аягына чейин иштеп, өз колунан чыгаруу Толкунбек үчүн ыңгайлуу да, пайдалуу да болчу. Анын үстүнө акыркы өзү жумушчу менен жумушчу болуп иштеп жаткан турак жайдын архитектурасы Толкунбектин кызыгуусун арттырып турду. Ошентип 9 кабат үйдүн курулушунун башталганынан бери 7-8 айга жакын болуп калган болчу. Бул аралыкта негизги жумуштар бүтүп, керегелери көтөрүлүп, лифттер орнотулуп, акыркы жумуштар иштелип жатты. Курулушту ушул жарым жылдыктын аягына чейин толук бүтүп, пайдаланууга беребиз деп бир дары айтса, бир дары ага шаабыз жетпейт дешип, смен менен смендешип, бригада менен бригаданын ортосунда талаш тартыштар да болуп жатты. Курулуш деп жүрүп, кээде Толкунбек өзүн унутуп калгандай болгон абалга келип калган учурлар да болду. Ал балдарын, Жайнагүлдү, ал тургай ата-энесин эстегенге да убактысы болбой баратты. Толкунбек айласы жоктон гана дем алыш күндөрү эс алууга аргасыз болот. Зинат күйөөсүнүн күнү түн иштеп, чарчап жүргөнүн билет. Ошон үчүн дем алыш күндү дем алыштай пайдаланып, толук эс алып алса экен деп, бардык шартты түзүп, күйөөсүнүн алдында ак көпөлөк болуп айланып турат. Көргөндөр Зинат менен Толкунбекти бири-бирине төп келген жубайлар экен дешип суктана карашат. Таланттуу эркек менен таланттуу аялдын баш кошушу майга куймак куйгандай эле иш эмеспи чынында?
Мындай бакыт көрүнгөн адамдын үлүшүнө туура келе бербеси баарыга белгилүү жумушта. Ар күнү кечте Галия Жакандан сурай берет. Неге Зинат менен Толкунбек биздикине каттабай калышты? Сен көрүп жүрөсүңбү аштарыңды? Көрүп эле жүрөм. Толкунбекке эртең менен эле жолуктум. Биздикине эмне келбей калдыңар деп сурабадым. Алардыкы белгилүү да. Зинаттын да, Толкунбектин да бизге келүүгө убактылары жок болсо керек. Булар ушинтип сүйлөшүп жатышкан кезде эшик шыңгырап калды. Ошол замат Жакан туруп, эшикти ачаары менен эле кыйкырып жиберди. Галия, күткөн досторуң келди сүйүнчү. Капырай, ал кимдер экен менин күткөн досторум? Галия аш үйдөн шашкалактап чыга калды. Зинат, сенсиңби? Экөө кучакташып калды. Кандай? Соо саламат турасыңарбы? Толоке, салам айттык, жогору чыгыңыздар. Кандай Галия, саламатсызбы? Биз ушинтип эле чакырылбай келип калдык. Жакандын туулган күнүн куру болсо да куттуктап коелу деп эле. Жакан менен Галия бирин-бири карап, күлүп жиберишти. Анан Галия алаканын шак койду. Ой боорум-ай, карап туруп, Жакандын туулган күнүн мен да өзү да унутуп калган турбайбызбы? Бул эмне деген күнөө? Бакандай болгон адамдын туулган күнүн унутуу. Сиздер болбогондо эстелбеген бойдон калмак тура. Биз Толкунбек менен Зинатка алкыш айтышыбыз керек, Жакан. Биз сиздер жөнүндө азыр эле Галия экөөбүз сөз кылганбыз. Эмне үчүн келбей калды бизге деп. Аяшыңар кабатыр болгонунан силерди бир чети мактап, бир чети актап да койдум. Кандайча мактадыңыз экен, деди Зинат күлүмсүрөп. Мактоого татыктуу адамдарды макташ керек. Бириң таланты таш жарган көрүнүктүү художник, бириң таланттуу куруучу болсоңор. Толкунбек күлдү. Мен тескерисинче мактоого татыктуу деле адам эмесмин. Ал эме Зинат болсо, чыны менен эле бардык жагынан таланттуу. Зинат кызаңдай түштү. Эмнеге какшыктайсың? Тим эле бардык жагынан дейт тура. Мен сени какшыктап жүрчү белем. Чынын айтып жатам. Жакан каткырып күлдү. Мактоо жарашпаган адамдар да болот экен, Эгерде менин Галиямды ушинтип бирөө мактаган болсо, бул жөн эле канаты жок учат болчу. Бардыгы күлүп калышты. Энди Галиянын мактана турганда, мактай турганы да балдары болуп калды. Өткөн дем алышта Каркарага чейин барып келдик. Биз балдарды сагынсак, балдар бизди сагынмак түгүл ойлоп да коюшпаптыр. Акем менен шешем тим эле карыш каз алгандай жыргап жатышыптыр. Бул казак менен кыргыз баланын баласы балдан таттуу деп бекер айтпаптыр, дос. Абай менен жабай аттан түшпөй балее болуптур. Айгеримим Азамат шешемдин колуна кол, аягына аяк болуп калыптыр. Калаага кеткиси жок. Жакан балдарын айтып, кеп сала баштаган деле. Толкунбек өз балдарын эстеп, өз ата-энесин ойлоп, ичи сыйрылып турду. Азыр Жакандын сөзүн Толкунбек такыр башкача түшүндү. Менин аялымдын сыйы да, сыймыгы да балдары. Экөөбүзгө андан артык башканын да, байлыктын да кереги жок деп жаткандай тоюлду. Ал эми Зинат болсо, өзүнөн мурда Толкунбекти ойлоду. Оңбогон Жакан, өз балдарын айтам деп, Толкунбектин жүрөктөгү жарасын тырмап алды. Же мунун мага атайын тийишип айткан сөзүбү. Баягыда атасы туубаган катындан туулган улактуу эчкөйдө деген эле. Эми Жакандын азыркы айтуусу боюнча, менин бактымдан Галиянын долобосу бийиктик кылат турбайбы? Кабагы бүркөлө түштү. Ал дароо Толкунбекти карады. Жигит аялына сыр билгизбей күлүп койду. Күйөөсүнүн кабагын көрүп, Зинаттын кабатыр көңүлү ордуна келе түштү. Алар Жакандыкынан чыкканда түндүн бир далая болуп калган. Машинасынын ичинде жымжырттык өкүмсүрөт. Толкунбек алдын ойлуу тиктеп үнсүз келатты. Зинат болсо өзүнөн өзү буулугуп, өзүнөн өзү ыйлагысы келип, дем ичине батпай, кайра-кайра улутунуп, үшкүрүк аралаш дем тартат. Сен эмне, бир жериң ооруп жатабы, деди. Бир окумда Толкунбек аялына карабаган халыбында. Оорубай эле келатам. Анан эмне? Үшкүрүгүң таш жарып, бышкырыгың баш жарып. Мындай жолдо баягы сүйлөөчү сөздөрүң дагы, күлүүчү күлкүң да, ырдоочу ырың да жок, өзүнчө эле бир күйүткө күйүп келаткан
Чоочун адам сыяктуу болуп түнөрүп калдың. Мен сен жөнүндө ойлонуп түнөрүп келатам. Мен жөнүндөбү? Кызык экен. Эмне деп ойлонуп келатасың? Айтайынбы? Айт эгер жашырууга болбосо. Жана Жакан балдарын айтып жатканда күлүмүш болуп сыр бербегениң менен өңүң бир кызык болуп кетти. Кандай болуп кетти? Кекерлүү сурады. Кабагың түшүп, өңүң өчүп, көздөрүңдө кандайдыр кусалыктын учкуну түнөп, күрөө тамырыңдын адаттан тышкары балкылдап согушу гана тирүүлүгүңдү айгинелеп тургансып көрүндү менин көзүмө. Ошол саамда балдарыңды, Асан менен Үсөндү, Жанатты, ата-энеңди, Жайнагүлүңдү ойлоп, кан жутуп турганыңды дароо билдим. Капырай укмушсуң го? Ойлогонуңдун баары эле жамандык менен арамдык, Сенин ойлогонуңдун баары жакшылыкпы? Ошол жакшылык ойлогонумдан сенин жаныңда жүрөмүнбү? Зинат унчукпай калды боолуп. Машина үйдүн жанына келип токтоп, Толкунбек кабинасынан чыкты. Бул кезде Зинат жөндөн жөн эле ыйлап жаткан болчу. Толкунбек аял отурган жактан эшигин ачты. Түшпөйсүңбү? Жеттикпи? Арак ичпей эле кымызга мас болгон эмесиң го дейм. Мени мас кылган сенсиң. Толкунбек мыскыл күлүп ийинин коошурду. Түшүнсөм Кудай урсун. Түшүнөсүң. Менин ичиме кирип чыккансып, балдарыңды, аялыңды, ата-энеңди эстеп жатасың. Курулай ой жооруп, жөндөн жөн эле күнөөлөгүң кантип болсун? Кудай урсун, ойлогон жокмун эч кимди дечи. Эмнеге карганам? Ай эстесем, ойлосом эмне болот экен? Сагындым балдарымды. Ойлодум балдарымды. Эмне балдарымды ичимден ойлоого дагы тыюу саласыңбы? Же алар менин балдарым экени, мен алардын атасы экеним жалган беле? Ай түшчү. Эшиктин алдына келип, машинада ичти-тышты болуп алып, кайым айтышпайлы. Мен машинаны гаражга коюп келгенден кийин сүйлөшөлү сөздүн калганын. Аял күйөөсүнүн эмелеки тыштан айткан сөзүн кайталап минтти. Балдарыңды сагынган экенсиң да, Сен эмдигиче эчакы иштен түшүп өлгөн кызыл эт балаңды унутпай, эстеген сайын ыйлайсың. Бала деген ошондой болот. Сен өлгөн балаңды сагынсаң, мен тирүү балдарымды сагына албаймбы? Сагындым. Билем сагынганыңды. Айтып берчүң бар турбайбы? Мен көз ачыктыгыңды билбей жүрүптүрмүн мурда. Бирөөнүн балдарын көрсөң эле, кыялың бузула түшкөн адатың бар сенин. Чылада ойноп жаткан балдарыңды да булганаарыңды билбей төбөңө көтөрүп, мойнуңа мингизип аласың. Оюңда мени түшүнбөйт, билбейт деп турасыңбы? Айтып берүүчүм жок эле. Баарын билем, баарын түшүнөм. Эмне кылайын, сени сүйүп калыптырмын. Алак сыр бекен, кабагы бүркөлбөс экен деп, колумдан келгенин баарын сенден аяган жокмун. Жөө жүрбөсүн деп, башың кирип, бутуң кирелек жатканда машина алып бердим. Колумдан келсе самолет сатып берип, асман менен учуруп, жер шаарын чарка айлантып чыгайын дейм. Ага оюм жеткен менен колум жетпей жатпайбы? Мен жападан жалгыз сен үчүн жашап, сен үчүн иштеп, канатымды каккылап жүргөнүмдү кандай билбейсиң? Толкунбектин көзү канталап кетти. Аялын жип жиберчүдөй алая карап минтти. Урдум мен сенин машинаң менен самолетуңду. Эмне машина менен самолет мага бала, ата-эне болуп береби? Мага бала керек, бала. Түшүнөсүңбү? Мен үчүн канатыңды каккылап, убара болбой эле кой, Зинат. Мен багууда калган алсыз, дармансыз адам эмесмин. Тоону томкоруп, ойду омкуро турган кезим. Сен тапкан акчаны мен да таап жатам. Машина. Эмне азыркы минип жүргөн машинада менин үлүшүм жокпу? Зинаттын өңү кубарып, эриндери өзүнөн өзү кыймылдап, үнү ыза менен мукактанып чыкты. Сага керек бала, мага да керек болчу, Толкунбек. Эмне кыл дейсиң? Мен дагы балалуу болгомун. Мен да бала туугамын. Кайда ошол бала? Ал болгондо мен да минтип куурап отурбайт болчумун. Эчакы ымыркайында өлгөн балаңды унутпайсың деп күнөөлөп, өзүңдүн күйүтүңдөн
менин күйүтүмдү жеңил ойлоп отурасың. Ал тирүү болгондо канчага чыгаарын, кандай бала болоорун элестетип көрчү. Аны көз көрүнө сен жоготуп, сен өлтүрбөдүң беле? Сен балдарыңдан тирүүлөй ажырасаң, мен өлүп ажырап отурам. Кана, өзүң эле таразалап көрчү калыс болуп. Кимибиздин күйүтүбүз күчтүү болор экен. Залда ары бери басып турган Толкунбек бурулуп келип креслого отурганда Зинатты жакадан муунта кармап туруп, жаакка тартып жиберди. Баламды сен өлтүрдүң деген сөзүңдү качан коесуң деги? Мен киши өлтүргүч болгон турбайм биясага. Деги ошол никесиз туулуп, тоңуп өлгөн балаңды менден туудуңбу, башкадан туудуңбу? Мен кайдан билейин? Сорп ичкен да ууру, ит жеген да ууру болуп, башкалардын супсунуна түшүп жүрүп, башкалардын ордуна мен тутулуп калбадым бекен? Же мага чейин наристе бойдон белең? Ушундай суук сөзүңдү качан коесуң сен? Экөөбүз арай көзүбүз чарай отуруп эле, кеңешип кептешип туруп, иштеген иш эмес беле? Эми ошол балекеттүү баланын ажалына мен эле себепкер болуп кала беремби? Анын тоңуп өлүп каларын кимибиз ойлодук эле? Сен мени Азезилдей азгырып, өз торуңа түшүргөндү билесиңби? Билесиң. Бирок мен сени алайын. Жайнагүлдөн ажырап, балдарымды таштайын деген ой учуктасам түшүмдө жок болчу. Сен мени ага катарында үйүңө чакырып барган күнү башымдан бактым учаарын билбей ит болбодумбу? Туура айтасың, Толкунбек. Сен да ит болдуң, мен да ит болдум. Сен экөөбүз бир үйдө эрди катын болуп чогуу жашаган күндөн баштап канымды да сага сүлүктөй сордуруп бүттүм. Асылыңдан азабыңды көбүрөөк тартып, ар түнү уйкуга көзүң жумулду дегиче Жайнагүлдү чакырып, төшөгүңдөн элирип тура качсаң, балдарыңды чакырып сүйлөнө берсең, жүрөгү жаралуу адам эмес, жүрөгү таза адам да чинди болуп кетчүдөй. Кызык, мен сага атайын эле нервиңе тийиш үчүн жасап жаткансып сүйлөйсүң да. Жайнагүлдүн кадыр көңүлүм калбаса, уктап жатып чакырса чакыргандырмын, Асан менен Үсөндү айтсам айткандырмын. Бирок мен алар менен эмес, сени менен жашап жатпаймынбы? Мени эми эмне кыл деп турасың? Сүйүүдө көз жок деген ушул экен да. Эгерде мен сени сүйбөгөн болсом, мынчалыкка сен барам десең дагы, мен бармак эмесмин. Тартып өпкөн, желепкөн, сурап ичкен, суу ичкен деген чын турбайбы? Койчу эми калп эле түштөн кийин наалыбай. Болоору болуп боюзуганды да. Таштайлычы ушул сөздү. Таштабаса эмне кыласың? Сага кайра жакшы да. Үйүң үй, жайың жай, бардыгы ордунда. Бир гана сен жоксуң. Көп болсо кайра Жайнагүлүңө барарсың. Жаңылдым, жаздым деп кечирим сурап. Толкунбек аялынын жанына барып, бир колу менен ээгинен көтөрүп туруп, тилиң тишиңе күбө деп колун кайра тартып алды. Зинат Толкунбекке экинчи каяша да айтпай, сөз да сүйлөбөй, диванда бүк түшүп ыйлап жатты. Бул күнү ал экөө эки башка жатып, эки башка турду. Толкунбек кирейли кечке санасы санга бөлүнүп, кабак ачылбай капалуу жүрдү. Зинат менен нике катыным болбосо, же тууган балдары болбосо, эмнесине карап турам? Кетип калсам эмне болот деп ойлоду. Бирок анын тартканчыктап турган коркунучтуу иши башка болуучу. Жайнагүл кабыл албай койсо кантем деп ошондон коркту. Баарынан дагы кайнене, кайнага дегендей кайын журту менен Толкунбектин кайрадан беттешүүсү өлүмдөн катуу болуп турду. Аларга эмне деп айтат? Толкунбектин тоодой күнөөсүн кечиришеби же кечиришпейби? Ушуларды кайра-кайра эстей берип, жүрөгү да бузулду. Жигит эртеден кечке санаадан чөгүп, сабыркап жүрүп, кандай иштеп күндүн кандай өткөнүн да билбей калды. Жумуш күнү аяктап, биринчи сменада иштегендердин ордун экинчи смена ээлеп, кечки жумуш кайра башталды. Үйдүн толук бүткөн бөлмөлөрүнө салынган кулуплардын ачкычтарын кармалап турган Толкунбектин жанына экинчи сменанын бригадири келип токтоду. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Биринчи смена мына бул эшик алдындагы аянтты толук түзөтүп чыгышты. Газондорду бөлүп, жолдорду асфальттоону күндүз жүргүзөбүз го дейм. Ооба, күндүз асфальттабаса,
калпсыз кетип калышы ыктымал. Сиздер белгилүү жазуучу Зура Сооронбаеванын «Чоочун киши» романын угуп жатасыздар. Китептин уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова.